баарыбыз Кудайдын астында турганда сурак беребиз ар бир нерсебизге. Мен өзүм айткан адал дегениме мен жооп берем. Арам деген үчүн ал жооп берет. Бирок бир нерсени бул жактан айтып коюш керек. Адал нерсени арам дегендин күнөөсү арам нерсени адал деген нерсеге караганда бир кыйла жогору. Баарын деле чыгып калышы мүмкүн. 100% чыгат. ДНК чыкса, бул сөзсүз түрдө харам дегенди билдирбейт. Тойбос дейт. Объем ушунчалык чоң, Кыргызстандагы бардык мал мүлк иштиге жетишпейт дейт. Макул эми болор эткенде туруп чочкону дагы Кытайдан алып келип кошуп салат деп айткан. Бул уже мындай анын фантазиясы да, анткени бизде 95% мусулман эле адамдар иштейт ичинде. Орозо малында столовойго эч ким кирбей калат. Элестетсеңер, ошонун ичинен эле бирөө чыкпай, эми бул биякта мынча атат депчи. Жөнөкөй элементарный логика дегенде эле болуш керек. Жок, бизде хайп керек, эмне керек, мен угушум керек, акылдуу болуш керек. Бизде эң көп эмне сын айткандар көп, анан кийин үйрөткөндөр көп. Чогажы убагында сиздерге мындай адал деп фатва берген, анан кийин чыгып айткан. Биз муфтияттан же бир мындай илими бар адамдарды коюп койгула десек, алар отказ берди. Эми мен ал фатваны кайра алдым деген жер бар да, эми көп ошону колдонуп атышат азырчы. Бизде бүт электрондук система баары иштеп атат. Ар бир санарип ошонун баарын ачып берели. Көрүп турсун. Мисалы, азыр деле муфтиятта болсо, биз системаны ачып берели. Эмнени коштубуз, каяктан сатып алабыз, ошонун баары электрондук түрдө бар. Балким билбейм, түшүнбөстүктөн келип чыкты. Биз андай эч кандай, мисалы, азыр көбүнчөсү ага деле даярбыз. Саламатсыздар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн бир азыр хайп болуп аткан бир жаңылыктарды ошо тескиктеп, чындыгын табып, нактасы кандай болду экен деп конок чакырган учурубуз. Бүгүн бизде конокто ошо Тойбос компаниясынын да бир нече компаниялар негиздөөчүсү Мырзабек Орунбаев байкебиз конокко келиптир. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Рахмат чакырганыңыздарга. Бардык суроолорго жооп бергенге даярмын. Сизге рахмат келип бергениңизге. Анткени биз ушул элдин алдында биздин милдетибиз бар да, ушул агартуу жолдорун, түшүндүрмө жолдорун жүргүзүүчү. Азыр эми дароо эле мындай ысыгынан баштайлы. Азыр аябай көп жаңылыктар чыкты. Тойбос арам экен, жесе болбойт деп канча видеолор чыгарды. Ошол боюнча бир комментарий берсеңиз. Сиз башында туура айттыңыз, бул хайп болуп атат азыр. Мындай азыркы тил менен айтканда. Мен көп эле жерлерге берип жүрөм. Дагы бир жолу мына сиздердин көрүүчүлөргө официалдуу түрдө айттым. Бизде эч кандай андай харам бир нерсе жок да. Тем более чочкону кошот деп, чочконун эметип атыптыр деген такыр жок. Мен 100% официалдуу түрдө дагы бир жолу айтам. Ошондой иштер болуп атат. Бул башталганда бир 2 жыл мурун башталган, андан кийин бул азыркы болуп аткан хайптын баары бир 2 ай, 2,5 ай мурунку окуя да негизинен. Ооба лабораториядан чыкты деп бизге берген. Бул ДНК чыкты деп берген да. Бул биринчи баарын түшүнөрүн астында ДНКны түшүндүрүп келип кетет. Анан эмне деген бул эме анализ. Анализ ПЦР анализ деп коет. Бул ПЦР анализ деген ошол молекула ДНК барбы жокпу деген эле бир сапаттуу түрдөгү анализ берилип атат да. Биз албетте аны уккандан кийин эле биз кайра эле өзүбүздө мындай ички процедуралар, текшерүүлөр бар, баарын текшерип, жок экенин кайра эле далилдеп бергенбиз. Бирок кайра эле мындай бул улан эле келип атат да. Анан кийин баары бул чыккандан кийин бул эме болот да. Мындан кийинки да текшерүү деп бизди текшерүү келет. Мисалы бизде эмне кошумчаларды кошуп атсак, эмне болсо ошонун баарын биз мисалы эми ДНК маселеси болуп аткандан кийин баарын ДНКга жибергенбиз. Жиберген тилекке каршы ДНК деген эме бул абдан мындай чоң убакыт алган биринчиден, анан кийин көптү сразу жасай албаган бир эме экен да, лабораторный исследование экен. Ошондуктан баарын текшергенге бир тоолу убакыт кетип калат. Бирок мына бүгүнкү күндө баардык текшерүүлөрдүн баарын өтүп бүттүк. Биз мына даже өзүбүздүн сайтыбызга деле жарыяладык. Баардыгы таза чыкты. Биз башынан эле белгилеп келгенде 100% эч кандай андай чочкону кошпойбуз дагы эле. Ал мындай айтканда эме болуп атат да. Каяктан чыгып калды деген суроо чыгат да, логически чынбы? Бул деген биз айтабыз, бул бизден эмес, бул транспортировкадан болушу мүмкүн, контаминация маселеси лабораторияда болушу мүмкүн, толтура маселе бар. Анткени биз бул маселени иликтеген катары уже мындай айтканда адис болуп калдык да. Эмне үчүн биз өзүбүзгө 100% бизде андай болушу мүмкүн деп эмес деп айтабыз. Анткени бизде Кыргызстанда 2 же 3 эле баягы компаниянын эмеси бар, сертификаты бар, FSSC 22006 версиясы менен иштеп жатабыз. Мен муну мындай жалпак тил менен түшүндүрүп кеткенге аракет кылайын, анткени баягы эме дейт да, мисалы
мындай тамак аш коопсуздугун мисалы үй деп элестетсек, хасп деген баягы Кыргызстанда бир нерсе тамакка бирөөнө берем десеңер, мисалы иштейм десеңер, жок дегенде хасп деген силердин стандарттар болуш керек. Бул фундамент. Фундамент кургандан кийин мисалы мамлекеттик органдар айтат, жок дегенде фундамент бар экен, иштей берсин деп туруп, сиз бүгүнкү күндө Кыргызстан талаптары менен хасп менен иштей бересиздер. Андан жогорураак, мисалы жок мен андан дагы жакшыраак тазаланайынчы дегенде ISO 22000 деген стандарт бар. Бул да тамак аш багытындагы стандарт, абдан жогору стандарт. Бул муну мындай айтканда ошо үйдүн дубалы деп айтсак болот. Дубалы да. Ал эми FSSC 22000 деген бул ошо крышасы. Мындай айтканда крышасы. Ошондуктан биз баягы компаниябыздын аты Адал Азык. Мындай Тойбос деген бул соода маркасы да. Анан буну биз коюп атканда 15 жыл мурун эле биз элдерге адал тамак берели, тапкан акчабыз адал болсун, ошол бизге жуксун деген мындай жакшы ниет менен башталган компания бул. Ал кезде баягы халал сертификация, халал стандарт деген мындай жаңы эле өнүгүп аткан болчу да, биз аны эмес, просто биз баягы 90% мусулман жашаса, өзүбүз мусулман болсок, анан кийин жок, биз ушундай деп туруп аталышты деле мисалы Адал Азык да. Тойбос деген бул соода маркасы. Ошондуктан биз башынан эле келатканда бул эмне бар экен деп изилдеп эмнени кыла алабыз. Кыргызстанда биз мындай лидер бололу деген максат койгондон кийин, лидер болсок биз бардык жагынан лидер болушубуз керек деп, мисалы ошол эле коопсуздук жагынан, бардык жагынан болгон, мисалы Кыргызстанда болгон, дүйнөдө болгон эмне стандарт болсо ошонун баарын киргизип келдик да. Бул деген мунун артында биз ошол стандартка келиш үчүн мисалы Кошкорго баягы мал союучу жайды койдук. Анткени биз ошону киргизип атканда Кыргызстанда бир дагы эл аралык стандартка жооп берген мал союучу жай жок болчу. Ошону өтөлү деп ошону бардык. Лабораториябызды да аккредитациядан өткөрдүк. Анткени өзгөрдүр деле билесиздер да, эми ошол 16-17 жылдары бизде мындай переход болуп, лабораториябыз аккредитация болбой ызычы болуп атканда, бизде мына өндүрүш лабораториясы деп коет. Кыргызстанда деле менин оюмча 1-2 эле лаборатория бар, өндүрүш лабораториясы аккредитация өткөн. Андан дары прозрачный бололу деп биз мисалы финансовый аудитти да өттүк. Финансы жагыбыз да таптаза болсун деп, мисалы ручка алсак дагы биз аны биринчи текшерип, юрист текшерет, тиги текшерет, бардыгы текшерет, анан кийин которуп туруп алабыз. Мындай айтканда биз максималдуу түрдө прозрачныйбыз. Анан биз өзүбүздү мисалы заманбап, кыргызча айтканда цифровой санарип завод деп келебиз. Эмне үчүн? Анткени биздеги эмне кирсе, ошо чыкканга чейин бардыгы санарип түрүндө QR код менен сакталып турат. Бул Кыргызстандагы биз жалгыз өндүрүшпүз, мен так айта алам. Ал эми именно ушу эт азыктарын, колбасаны чыгарган боюнча менин оюмча СНГда деле бизден бөлөк аны киргизе элек. Муну мен көргөндөн Германияда киргизип атышат. Эң астында биз ошо Европа менен кошо эле киргизип атабыз. Европалык завод деп атканым, бул жөн эле баягы кооз завод эмес, ичиндеги иштеп аткан система да ошого байланыштуу. Анан биздин адамдардын мындай айтканда чыгарып аткан продукциясынын дагы салмагы дагы Европа менен мамлекеттер менен мындай айтканда конкуренттүү да. Мындай айтканда жана ички дүңпайыз деп атпайбызбы? Мисалы президентибиз чоң амбициоздуу максат коюп атат, мына $4,500 жеткиребиз деп. Мисалы биздики ушу Адал Азыкты айта турган болсок, былтыр ар бир иштеген адамыбыз $130,000 продукция, мындай айтканда мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуп атат. Бул деген эмне сөз? Эми 7 миллиондун жарым иштеп эсе, мисалы азыр кыргызстандык өзүңөр билесиздер, ар бир киши башына $2,000. Эми жарым иштеп эсе $4,000. Биз орточо Кыргызстандагы баягы мындай айтканда ишкер мындай айтканда эмеге экономикага салым кошуп аткандан 30 эсе чоң. Ошол эффективдүүлүк менен иштеп жатабыз. Анан ошонун артынан биз мындай лидерликке айландык. Менде кызык суроо бар. Инвестициясыз башынан тарткансыз компаниябызгачы. Өзү инвестиция да бул аябай чоң маселе да. Инвестицияны каяктан тартат? Кантип тартат? Өзү кантип кызыктуу болсо болот инвестицияга? Инвестиция дегенде силерде жакшы данныйлар, ачык компания болсо инвестиция өзү силерди издеп келет. Мындай сизде мындай мисалы эчтеке даяр эмес болсо, мисалы
подкрепление, документально подкреплен эчтеке жок болсо, орусча айткандачы, инвестиция тартыш оор. Өзгөр деле билесиздер да, азыр мисалы банкка барсаңар, бизнес план сурайт, тигини сурайт, отчет сурайт, данные сурайт. Мисалы башында биз банктардын артынан чуркачыбыз, мынтип болгочу, тигинчи болгочу. Азыр банктар биздин артыбыздан чуркаган убакытка келдик. Бул өзүң ишиңди жакшы билсең өзү эле келет. Өзүңүз жеке ишкер катары ушул компаниянын сыртында эмнелерге инвестиция кыласыз? Мен эми бул эмеден тышкары көлдө мен спорт менен да көп алектим да, дүйнөнүн баарын эмес, көп жагына бар, велосипедте чуркайм, сууга сүзөбүз, мындай комьюнити бар да, триатлон деген. Анан көлдүн түштүк багытында биз ошо спорт багытына багытталган бассейн куруп, бир эмени сатып алганбыз, гостиницаны сатып алып, ошол жакта ремонт жасап атабыз. Буюрса ошол жакты эмени көлдү биздин эми спортивный хобби катары миссиям, эми көлдү спорт туризмдин меккеси кылганга деген миссиябыз бар. Мындай жөн эле пляжный отдых десек, көл эч качан өнүкпөйт, 2 айда эч ким инвестиция кылбайт. Бирок биз ошону круглогодичный кылсак, мисалы жылы бою кылсак, анан туристтерди алып келсек, 1600 метр бийиктикте, бул деген эме естественный, натуральный допинг деп эсептелет. Анткени ал жакта кислород аз. Муну бардык спортсмендер билет. Анан мисалы спорт менен багышып атканды баары билет да. Бир определенный уровеньга келгенден кийин уже өспөй калат. Естественный ушундай высокого барса, да бир 2-3%, 5% көбүрөөк өсөт да. Ал эми 1600 менен мисалы жерде тренировка кылгандын айырмасы 25%. Мисалы сиз бияктан бир эле результатка жетиш үчүн бул жактан 25% көбүрөөк тренировка кылыш керек көлгө караганда. Көлдө жөн эле уктап эле күч алабыз деген сөз да. Эгер сиз көлдөп калыпсыз, бизде сунушубуз бар. Биздин ошол өнүктүш компаниялардын бири Elite House көлдө жаңы инвестиционный долбоорлорду баштап атат. Кейсар, Лагуна деген. Бул кандай түшүнүр? Балким сизге да кызыктуу болуп кетет. Бизде эме бар, келишим бар. Эгер биз конокторго сатсак, бизге 10% берет сатуудан. Анда алар 10% кошуп сатып турду. Жок, ал жакта баалар так турат. Тамаша. Бирок сонун айттыңыз. Эгер Лагуна менен Кейсардын бир өзгөчөлүктөрүн айтып кетсек, ал жакта инвестиция катары коттедждер сатып аласыз. Коттедждер сатып алып туруп, анан ал жакта управленческий компания берип коесуз. Кааласаңыз келип өзүңүз эсеп аласыз. Калган учурларда алар өзүлөрү акча таап баштайт. Акча таап баштайт дегенде, азыр мисал катары айтсак, Кыз көлдө пик сезондо бир сутка $100 чейин барабар экен да, ушундай жакшы коттедждерденчи. $100 бир күндө алып келип турса, управленческий частька 1% алат, сизге доход пассивный түшүп турмак. Анан бир өзү деле ар бир кыргызда көлдө бир эме болуш керек деп коет го, салуучу жай депчи. Ага дагы колдонсок болот. Анан эң башкысы өзүңүз айтып атпайсызбы, все сезонный кылайын деп атат Кыз көлдө депчи. Сиз да салым кошотсуз ошого. Алматы менен Бишкекке жол, Алматы менен Кыз көлгө жол курулуп атат. Өзү деги деле жакында ал жактын артынан келечек бар. Мен сизге ананыраак кыргытып коеюн, жана толук сунушту. Эгер сатып алам десеңиз айтып коюңуз. Жакшы, жарайт. Мен өзүм Караколдо өзүнүн үйүбүз бар. Анан Чолпонта түндүк тарапта принцип эмебиз бар да. Анан түштүктө болсо карап көрмөкмүн, тиги түштүк бөлчөгүндө болсо. Бул жак билесиз да принципинде. Ошондон достор, мен шилтемен төмөндө калтырып кетем. Чындап эле барып өзүңүздөр карап алектеп көрүңүздөр. Чындыгында эгер сиз ал жактан инвестиция кылсаңыз, бир коттедж алып алсаңыз, пассивный доход дагы. Бул мен ошол биздин проект катарда ушунча көл болуп калды айта кетейин. Биз деген мен айтпайм жана ошол хобби катары кирдик деп, анан биз деген бул тармакта көп билбеген үчүн ошол жакта көп иштеп жүргөн эки команда топтодук да. Анан биз Виндам групп менен франшиза түзүп, Рамада Виндам Исыкул деп эме инвест соглашение жасадык өкмөт менен. Ошондо бирок көлдүн түштүк тарабында жана эмеде Кажы сайда Виндам деген буюрса дүйнөлүк гостиница курулат. Гостиницалар көп. Буюрса Кыз көлү өнүгүп келе жатат. Ошол келечеги бар. Келечеги аябай бар. Ошондуктан бир Кыз көлү жакшылап карап коюңуздар, шилтеме төмөндө болот. Бир аз четтеп кеттим окшойт, э? Нормалдуу. Биздин подкаст ушундай да, аралаштырып. Четтеп кеттим окшойт. Жана мен 6-версияда отпайм. 6-версияда эмне биз крышаны койдук да. Крышаны койгондон кийин
дүйнөдө бир жерде бул баардык стандарттар бирдей иштейт. Бир жерде катуу шамал болуп кетип, баягы бир крышасы бошоп калса, версия чыгарат. Таякта катуу шамал болду, мына крышасы бир аз бошоп калды, силер карап мындай 2 болт кошпогула. Бизде ошо сыяктуу мындай жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракет кылып атам да. Ошондой болуп атат. Ал эми контаминация маселесин дагы жапжалпак тил менен түшүндүрүп кетейин эмне экенин. Бул деген мына ПЦР түшүндүрүм. ПЦР деген 1 грамм этте, мисалы чочконун эти болуп 3 миллиарддан 4,5 миллиардга чейин молекула бар экен, ДНК бар экен. Жанагы ПЦР молекула барбы жокпу деп эле көрсөтөт. Биз эл аралык бардык эмне болуп атат? Бул көйгөй мисалы Европада кантип чечилип атат, Америкада кантип чечилип атат, араб өлкөлөрүндө кандай чечилип атат деп чоң изилдөөлөрдү карап чыктык да. Бул бүгүнкү күндө чоң көйгөй экен. Ар кайсы өлкө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша экономикалык баягы өсүшүнө, деңгээлине жараша чечип жатышыптыр. Бул көп өлкөлөр жок ПЦР туура эмес экен, көп ПЦР деген бар. Мындай сапаттык эмес, сандык, мисалы ооба молекула бар экен, бирок канча молекула бар экен дегенге өтүштү да. Мисалы 1 молекула бар, 10 молекула бар, анан 100 молекула бар. Эми өзүңүз элестетсеңиз, 1 граммда 3 миллиард молекула болса, ичинде канча бар дегенди, мисалы биздин лабораторияларыбыз жооп бере албайт. Биз да алар менен чогуу иштешип, аларга түшүндүрсөк, алар туура түшүндү. Алар азыр мына өнүккөн өлкөлөр кеткен жолго биз деле алып атабыз да. Мондай ызычуу Кыргызстанда болгон ызычуу 15 жыл мурун Европада болгон. Бир 12-10 жыл мурун Азия өлкөлөрүндө болгон. Мындай айтканда биз дүйнөдөн бир 15 жыл арттабыз да. Эми бул ачык эле реализм ушундай да. Биринчи Европага келет, Европадан бир нерселер пайда болуп, анан кийин Россияга келет, Белоруссияга келет, анан бизге келет да. Биз деген жана могу ДНКны даяр болбой туруп эле, мисалы тех регламент таможенный союзга кирип кеттик. Мисалы Узбекистан, Тажикстан, Азербайжанга окшогон өлкөлөрдө буну менен даже башын ортушпайт. Чын айтканда. Бул ПЦР эмне экенин, ПЦР менен бир нерсени издеген даже регламенттерде жок. Биз баягы Белоруссиянын стандарты менен Кыргызстандын стандарты азыр бир да, биз тех регламенттин ичинде иштеп жатабыз. Ошондуктан Кыргызстандагы бирок процедураны кабыл ала алдык, бирок мыйзам түрүндө андан башка эчтекебиз даяр эмес болуп калды. Мисалы тилекке каршы чыкса канча чыкты деген негизи. Мисалы Европада мисалы ПЦР бул деген мындай мониторинг сыяктуу да. Андан кийин чыкса канча чыкты? Мындай 10 молекула бар же 10 миллиард молекула бар деген. Мисалы катары жана 1-2 молекула деген бул мындай кандай бычактын колу тийип кетсе деле тиши. Мен азыр ушуну түшүндүрүп берем мына элдерге. Кыргызстанда 80% эт, мисалы жок дегенде тооктун эти, анан кийин уйдун эти деле, мисалы 80% эт импорттап келет. Импорт дегенде бул көбүнчө Россиядан келет, Украинадан келет, Белоруссиядан келет. Анан мен чисто мындай кайра эле жалпак тил менен түшүндүрүүгө аракет кылайын. Эттин баары холодильникте ташылат, морозильникте ташылат. Анткени бул тез бузулуучу продукт да. Анан мисалы ошол эле Россияда, даже ошол эле мисалы Белоруссияда эми айталы бир мамлекетте биз мисалы халал деген чыгарды этти. Мисалы ошол эле тоок фабрикасы сонун баары чыгарды, биз шек жок. Мисалы ошол Казакстанга кетти, Кыргызстанга кетти. Мисалы Кыргызстанга жумасына 1000 тонна эт кирет азыр. 1000 тонна жумасына. Статистика бар ушундай. Тоок неде. 1000 тонна деген бул эми 20 тоннадан бөлсө канча машина окот? Бир 50 машина болуп калат да. 50 машина жумасына кирип атат. Ошо контаминацияны айта кетсек, мисалы ошол Белоруссиядан чыкты да. Ошонун баарын фура эле машиналар ташыйт. Анткени бул холодильник машиналар, муздаткыч машиналар жөнөкөй машинага караганда кымбатыраак болот. Ал ошондуктан бат бузулуучу деген ташыйт, эмелер ташыйт да. Мисалы анан өзүңүз ойлоп көрүңүз, Белоруссияда, Россияда же болсо элдин көбү христиан да. Анан кийин эми чочко кенен эле колдонушат. Анан ошол эле машина мына теоретически мен сизге түшүндүрүп атам да, контаминация эмне экенин. Белоруссиядан бир этти, мисалы чочконун этин бир жерге ташыды. Андан кийин ошол халал деген фабрикага барды, этти эми ичин тазалады, жууду. Этти грузтетти, мисалы 20 тонна этти грузтетти. Бирок мурунку күнү ташыгандан 10 грамм калып калды деп коелук. Бир абада бир жерде. Эми бир жерде баары калат. Анткени бул деген эми ДНК өзү негизи жуусаң да кетпеген нерсе экен да, оңой мененчи. Бул эми природасы ушундай. Азыр эми 10 грамм
Кыргызстанга 20 тонна халал тооктун эти жүктөлдү. 7 күн келди. 7 күндө ошол рефрижератор 1 минут тынбайт. Ал мондай эле айлантып берет абаны. Анткени муздатыш керек этти. 20 тоннага анан кийин оно десегер бирок 30 миллиард молекула ДНК бар да. 30 миллиард молекула жабышты бүт жеринечи. Анан келгенден ушул эт адалбы же арамбы? Ошол маселе чыгып калат. Эгер деги эле бардык ушул этти импорт кылганда текшерсе баарын деле чыгып калышы мүмкүн. 100% чыгат. Анан мен айтам деген мындай, бизге улам эле асылып атышат мындай депчи. Анан мен сизге жанатан бери түшүндүрүп келдим да, мына фундамент бар эми бар, биз крышасында кылып койдук, дагы бир жерде шамал болбосун деп дагы мындай 2 болт бурап атабыз. Мына баарын көрсөтөбүз, ачып көрсөтүп атабыз. Бүт бары момдай десек дагы, жок биз силерге ишенбейбиз дейт дагы. Көчөдөн, любой жерден бир мындай эме күмөн жок эле жеп атпайбы бардык нерсени. Кафеге кирип жеп атат, самсы жеп атат, мындай айтканда шаурма жеп атат. Ал жактан күмөнү жок. Бирок дүйнөдө болгон стандарттын баарын киргизип туруп биз мына гарантия беребиз деп мен чыгып атсам, жок ушу силерде күмөндүп атат да. Логикага жатпайт бул нерсе. 90% адам мен ишенем баары эле түшүнүп эле турат. Бирок хайп, башында туп-туура айттыңыз, хайп депчи. Биз 15 жылда чогулткан кадыр баркыбыз менен мисалы элге таанылганыбыз менен бирөө 5 минутта мончуп туруп бүгүн таанымал болуп атат да. Менде бул жерде бир суроо, Кычык мырза, сизден да алдына бир суроо берип алайын. Бир адамдар менен сүйлөшсөм айтат да, тойбос дейт. Ошол чыгарып аткан колбасасын эмес объем ушунчалык чоң, Кыргызстандагы бардык мал мүлк эчтеке жетишпейт дейт. Алар башка жактан импорт кылып келишке туура келет. Өзүңүз да айтып атасызбы, импорт кылабыз деп. Анан ошол жактан макул эми боло берет экен деп туруп чочкону дагы Кытайдан алып келип кошуп салат деп айткандар. Мен кайра эле жана айтып атам, 100% биз гарантия беребиз деген бизге кирген нерсе мына цифровой, мына санарип түрүндө мен мына официалдуу түрдө сизди чакырам заводко келип мына телевидение менен кесип бизге ким келем десе баарын көрсөтүп атабыз. Биз андай ошончолук прозрачный компаниябыз, что эметебиз. Анан экинчиден ошончип деле алып кошо берет деген бул уже мындай анын фантазиясы да. Анткени бизде 95% мусулман эле адамдар иштейт ичинде. Орозо малында столовойго эч ким кирбей калат бизде. Анан элестетсеңер ошонун ичинен эле бирөө чыкпай, эми биякта мынча атат депчи, мындай жөнөкөй элементарный логика дегенде эле болуш керек. Заводдо 500 киши иштеп атат, жалпы группада 1,5 киши иштеп атат. Ошол эле чыгат эле, жок туура эле мен эметтим депчи. Жок, бизде хайп керек, эмне керек, мен угушум керек, акылдуу болуш керек. Бизде эң көп эмне сын айткандар көп, анан кийин үйрөткөндөр көп. Иштегендер тилекке каршы аз. Өзү кантип элесиз, бул өз негизи ушул учурдун баардыгы бул заказбы же дагы эмне үчүн? Чындыгына келгенде азыр баардык эле чоң компаниялар бир асылы бир нерсе кылып бир иштер жүрүп атат да. Сизде да ошондой сезилеби? Бул андай мындай күмөндөр бар. Бирок так баягы бир нерсе болбогон үчүн мисалы мен бир нерсе деп айтыштан деле мисалы азыр корком да. Бирок биз тарапка карата мындай эле ашатып эле чыкпайбы, мындай өзү көрүп эле өзү кошуп аткандайчы. Мен ушундай ойлоп атам деп. Мен ушунча ойлоп атам деп. Анан жана сөзүңүз айтып кеткенде ооба компания чоңойду. Бирок биздин башкы максатыбыз, башкы миссиябыз биз Кыргызстанда өндүрүп дүйнөгө экспорттайлы деген компаниябыз. Анан эт жетишпейт, туура эт жетишпейт, бирок биз деген ошо эт жетишпеген үчүн өзүбүз Агрокуш деген чоң фабриканы ачтык. Мына 21 жыл ишке киргизип, былтыр мына 31-нде мына президентибиздин катышуусу менен дагы экинчи чоң фабриканы ачып, ошол көлөмүбүз мисалы өзүбүзгө азыр жетет. Мисалы былтыркы жылы 8.000 тонна эт чыгарсак, быйылкы жылы биз 20.000 тоннага бартабыз. Мындай айтканда эт маселесин биз өзүбүз үчүн өзүбүз чечтик. Ал маселе жабылды биз үчүн. Анан мунун артынан мен мындай историясын айтып берейинчи. Мун Кыргызстанда 30 жылдан бери статистиканы карасаңыз, жылына эле тооктун этин өндүрүшү 6-7 миңден ашкан эмес да. Мындай эле 6-7 миң статистикага мында по-моему жөн эле жаза беришкен да, потому что эчтеке жок да. Үйлөрдө өндүрүп атат, домашних условиях деп 6-7 миң тонна. Буюрса биз былтыр 8 миң деп атабыз, быйыл 20 миң тоннага чыгып атабыз Кыргызстанда. 20 миң тонна эт Кыргызстанда. Бул эмне деген сөз? Кыргызстанга 1 миң фура эт азыраак кирет деген сөз. Бирок бул этти ошо биз бул тоокту каяктан табабыз деп дайыр жолу бир кыргыз бирөөлөр деген асыл тукум Кыргызстанда
бройлер багытында 30 жылда бирде ачылбаган асыл тукум фабрикасын ачтык. Асыл тукум фабрика деген бул жамдай высший лига да. Аяк мындай родительский стадо орусча айтканда. Жөнөкөй эмес да. Алганда вот Европадан биз деген жарым жыл мурун контракт түзүп акчасын төлөп бир күндүк мындай жөжөнү алып келебиз самолет менен тиги Алматыга алып келебиз. Биринчи таш эмеге Стамбулга учат, Стамбулдан Алматыга учат, Алматыдан алып келип өстүрүп бир жыл, жарым жыл дегенде ал чоңойт, анан жумуртка бере баштайт. Ал жумуртканы алып туруп инкубаторго салабыз, өзүбүз курган. Инкубатордон чоңойтобуз 21 күн, кайра жөжө чыгарабыз. Бул репродуктор жагында бройлер да. Жакшы жөжө. Анан аны апарып туруп фермаларга коебуз. Корм мындай жем чыгарабыз, жемди берип, ошону 42 күндөн да союп, аны муздатып, аны тоңдуруп, алып келип туруп, колбаса жасап атабыз. Ошол эмгектин баарын жасап туруп, анан кийин биз мына адал жолдо эмгек кылып атабыз. Адал кылып атабыз десек, диванда отурган бирөө айтып атат да, жок, мен билем силер харамсыздар депчи. Чыкырса. Түшүнсөңөр, эмне деген биякта эмгек турат. Анан тиякта бир өзүң хайп кылам деген мисалы адамдар турат да. Эмгек кылган оор. Бир нерсеге мындай неп койчу эле. Акыл айткан, анан кийин сын айткан эми көп менин деле кереги жок ага. Өзүңүз өйдө да айтып кеттиңиз, күнүнө 1000 тонна келет деп. Жумасына 1000 тонна келет деп. Көбүнчө ошол Россия, Белоруссиядан келет. Кытайдан деле келип атат. Бирок сиздер негиздеген адал куш агро холдинг бул көбүнчө тоок эти. Мал этини кандай чечсек болот? Мал эти Кыргызстан негизи бир 80-85% өзүн өзү жабат деп статистикада жүрөт. Бирок бул жабат дегенде бизде сезонный фактор деген бар. Сезонный фактор деген бизде мына май айынан декабрга чейин проблемабыз жок. Мына Кыргызстан ичинен жабабыз. Кочкордо мына күнүнө союлуп эле атат, очередке турат, вопрос жок. Андан сырткары бөлөк Кыргызстанда деле азыр Кудайга шүгүр мындай эл аралык стандарттарга, биз иштей эле турган стандарттарга шайкеш келген бир 4-5 жакшы эле касапкана союлуп калды. Андан сырткары мына биз Казакстан менен иштейбиз. Казакстан менен дегенде бул Кордайда иштейбиз. Кордайда бир чоң эме мал союучу жай бар. Ал жак менен иштегенибиздин логикасы мындай да, биз Казакстанга колбаса экспорт кылабыз теңге менен. Теңгени азыркы күндө өзгөр билесиздер, сомго которгон такыр экономикалык жактан мындай бизге туура келбейт да. Мисалы теңге тышта 17 сомдо 17 тиын деп турса, биз котором десек 13 тиын болот да. Логикага жатпайт. Ошондуктан биз кайра эле ошол жактан Казакстандан эт сатып алабыз. Теңгени сомго айландырбаш үчүн. Азыр сом менен теңге, сом менен рубль мындай бир аз проблемный да. Аны өзгөрүш бар эле, бул логикалык жактан туура келет да. Ал жактан сатып алып келип, аңгай эле ушу Казакстанга жөнөтөт. Бирок таңкыстык пайда болгон айлар бар чын эле. Бул январь, февраль, март, апрель айлары. Бул айларда бизде эле эмес, Казакстанда деле таңкыстык болот. Эт ошол кезде кымбаттайт жылда эле. Өзүңүз быйыл деле кымбаттап атат, анан кийин күзгө барып кайра бир аз түшөт. Эт кымбаттаганда новостьтин баарында болот, эт түшкөндө мындай көп эле новость чыкпайт. Ошондуктан бул көйгөй бар. Бул көйгөйдү кантип чечип атабыз? Биз мисалы быйылкы жылы 2000 тонна бата турган жаңы эле чоң муздаткычтарды салдык Бишкектин четине. Биз ошо колдон келишинче ошо Кыргызстандын ичинен аракет кылалычы деп туруп мындай запаска чыгып алалы деп атабыз да. Бул деле биздин планыбыз. Мындай да бул биз 15 жыл мурун сэндвичти баштап атканда мындай колбаса же тоок чыгарабыз деген оюбузда да жок болчу да. Бирок продукция мисалы 12 жылы колбаса чыгара баштадык. 100% эле тыштан келчү деп эле ачык эле айтам, тооктун эти. Бүтүн этин эмесин алчубуз Кыргызстандан, мисалы тооктун эти. Кудайга шүгүр, быйылкы жылы биз 95% Кыргызстандан эле алып атабыз бардык нерсени. Бизден бөлөк бир дагы өндүрүш компаниясы минтип мактана албайт да, айта албайт дагы. Анткени биз эмнени бир тыйын бир сом табабыз, ошону эле кайра эле Кыргызстанга эле, Кыргызстан өнүксүн. Биздин миссиябыз негизи жана айтып кетпедимби, Кыргызстанда өндүрүп дүйнөгө саталы деген чоң миссиябыз бар. Андан сырткары биз Кыргызстандын экономикасына 1% ВВПсин, ички дүң пайыздын 1%ын 30 жылга биз беришибиз керек деген чоң биз дагы баягы амбициозный пландарды коюп атабыз. Амбициозный планды коюшубуз керек өнүгүш үчүн.
мына жана прыжок барса деп мисалы Акылбек Сөмбекович абдан сонун программа жасаган. Президентибиз мына биз мончага киребиз деп амбициозный пландар коет. Ал пландарды койбосок эч качан план жок, иштебейсиң да жөн эле жүрө бересиң. Ошондуктан анан ошонун баары акыр аягы барып Кыргызстан өнүгүш керек. Кыргызстан жыргалчылыгы үчүн мисалы мен деле Кыргызстан өнүккөн мамлекет болгонун каалайм да. Биз бул заводду курардын астында көп изилдедик да, бул эмне экен, тиги экен деп. Анан мисалы Европага бардык, эмеге бардык, анан бардык нерсе сонун. Мен бирок барганда дайыма баягы бир четинен кубанып, бир четинен настроением түшүнөм, эмне үчүн бизде мындай эмес деп. Эмне үчүн биз мына ушул жака келип көрүп атабыз деп. Азыр болсо мына биз кургандан бери Кыргызстандагы өндүрүш тармагында иштеген бир 70%, балким 80% деле баягы иштетүүчү биздин заводду көрүп кетти. Эмне үчүн мен баарын айтам, баары суранат да, мисалы ассоциациялар мен баарына жокмойм. Анткени көрүшсүн дем. Кыргыздар мындай көргөндөн кийин, болот турбай деп туруп, мындай модель да. Кыргыздар ошондой миң канча бир көргөн деген бар. Көргөндөн булар кылгандан кийин болот турбайбы деген нерсе абдан баягы көбүрөөк таасир этет кыргызда психология боюнча деле. Биз жөн эле ошо салым кошпой, биз бөлөк азыркы өсүп келаткан кичинекей ишкерлерге, жаш ишкерлердин баарына ушинтип тияка барып кыйналбайлы, мына Кыргызстандан көрсүн деген да шартты түзүп, мындай айтканда Кыргызстанда да ушинтип жаш дүйнөлүк деңгээлге чыкса болот. Кыргызстанда дагы туруп мына биз ошонун баарын кыла алабыз дегенди өз көзү менен көрсө, бул миң уккандан бир көргөн деген эме бар да. Сөз бар. Дагы бир маселе бар. Эми биз аягына чейин тастаганыбыз турат. Ошол бир комментарий жазып атат, ошол эле блогерлердин арасында айтылып атат. Ошол жана чыгарган байке арам деп. Ага күмөн жок, ал байкеге ишенсе болот. Значит, ага ишенип эле, мына чындыгына документ көрсөтсөн жок, бирок айтты да, ошо ал байкеге ишенсе болбойт. Буларга ишенсе болбойт деген ой болду да. Сиздерге ишенсе болбойт, тиги байкеге күмөн жок деди да. Мына ишенич катары. Бул жакта элементарный логика мен түшүндүрүп бердим да. Биз ошонун баарын кылып дагы, мына биз гарантия берип атабыз. Мына мен чыгып атам, мына баарыбыз Кудайдын астында турганда сурак беребиз ар бир нерсебизге. Мен өзүм айткан адал дегениме мен жооп берем. Арам деген үчүн ал жооп берет. Бирок бир нерсени бул жактан айтып коюш керек. Адал нерсени арам дегендин күнөөсү, арам нерсени адал деген нерсеге караганда бир кыйла жогору. Негизи мыйзам тарабынан эгерде арам адал маселесине келсек, кандайдыр бир адал болбой калса, халал деп жазылып турган сертификаты менен кандайдыр бир мыйзам тарабынан чектөө же бир мындай наказание барбы? Мен айтпайм, башында жана ошо ой бүтпөй калган тура, тияка өтүп кеттик. Бул кантип чечилип атат? Мен силерге дүйнөлүк практиканы айтып берейин. Бул ызычуу ошол эле Малайзия өлкөсүндө, Араб өлкөлөрүндө, Европа өлкөлөрүндө болуптур. Эң алдыга кеткен эми баары баягы Запад деп коебуз да, баягы батыш өлкөлөрү. Батыш өлкөлөрү муну изилдеп көрүп, чоң исследованиялар кылып туруп айтып тур, бул технически невозможно нерсе экен ДНКны жоготуш. Ошондуктан келгиле молекула бар эмес, жок, бар болсо канча молекула бар деген стандарт киргизиштир дагы. Мисалы изилдейт, ичинде кичинекей бир молекула болуп калса айтат, бул харамга жатпайт. Бул деген жана истикля деп туруп, кичинекей жыты жок, дамы жок нерсе бул чоң адал нерсени харам кылбайт деп туруп, ошентип эле бүтүрүп коюшуптур. Бул маселе ошондой. То есть анан порог киргизип коюшуптур. Мына условно 1 граммда мисалы 33 миллиард деп атпайбызбы? Мисалы изилдеди да, ичинде мисалы 5000 же 100 молекула болсо, жок, бул жатпайт. Анткени технически неизбежная контаминация деген сөздү киргизиптир. Буну Россияда да бул ызычуу болуп, 22-жылы чоң 2 исследование болуптур. Мен аны сизге ссылкасын жиберип коем. Мындай сизди биз подкасттын астына кандай ссылкасын жиберип коем. Көрсүн. Аны дагы бул эми Европа өлкөлөрүндө мындай, мисалы Америкада башын ортпоптур, мына 0,01%га чейин чыктыбы, ал бул деген технический контаминация, всё, бул харам менен маселеси жок деп эле чечип коюшуптур. Эми более строгийрээк араб өлкөлөрүнө келек. Араб өлкөлөрүнө келгенде мына Малайзияда JAKIM деген эң чоң стандарт организация бар. Ал айтып атат, ДНК чыкса, бул сөзсүз түрдө харам дегенди билдирбейт. Мындан ары изилдеш керек деп турат. Бизде эмне болуп атат? Бизде андан ары изилдедик. Андан ары изилдеп эч нерсе жок болсо, демек бул мындай случайно түшүргөн нерсе, бул дагы адал деген статусту ажыратпайт деп чыгарышты. Эң чоң JAKIMден өткөн азыр мисалы
араб өлкөлөрүндө таанылган бир да сертификат жок. Биз неофициалдуу түрдө араб өлкөлөрүндө специалист менен байланыштык. Алар айтат, силерде бул ДНК деген маселе бизде деле уже болуп бүткөн. ДНК деген маселе чыкса кайра эле текшересиңер дейт. Баарын текшересиңер. Таппасаңар бул жана случайный контаминация деп ошону айтпайбызбы? Случайный контаминация болушу мүмкүн деген менен эле кайра жабылып атат. Бул маселе Кыргызстанда эле пайда болуп калган жок негизи. Бул мен айтпайм общий көйгөй. Эми Кыргызстанда эмне? Кыргызстанда мен жана версияларды айтып бератпаймынбы? Тамак аш коопсуздугунда 6-версия шамал болсо бир аз эметип кайса кошуп койгула депчи. Халал стандарты да ошончо өнүгүш керек. Версиялар болуп өнүгүшүбүз керек. Анткени дүйнө алдыга өнүгүп кетип атат. Биз мына халал деп мону койдук. Азыр мисалы мондай чыгып атат, мисалы мен оюмча халал версия 25 чыгыш керек. 0.2 же 0.3 деп чыгып атпайбы? Анда эмне деш керек? Мына ДНК деген оюнга кирди, келди ДНКны же мониторинг катары ким халалмын десе, жумасына, бул эми оорураак процесс болуп атпайбы? Айына 5 же 10 анализ мониторинг катары кылып тургула деген сыяктуу бир требование киргизиш керек. Андай требование бизде өзүбүз эле киргизип алганбыз. Анткени бизде тамак аш коопсуздук жана системанын баары иштейт. Группа иштейт. Эмне каяктан рискти азайтабыз деген группа иштейт. Ошондуктан биз 22-жылдан бери 100дөн ашык анализ жасадык. Баардыгы таптаза жүрөт. Бул эмне деген сөз? Биз өзүбүз мындай мониторинг кылып атабыз. Анан 100өнөн 2 чыгып калса болду му, карам деп эле мындай хайп кылып атышат да. Антейин десегер четинен чыгат базардан. Мындай ящик Пандора да булчу. Ошондуктан муну адис катары, адистер чечиш керек. Анан жана блогерлер же андай адистиги жок же окуган эмес. Мен бир нерсени мисалы өзүм билбегенди айткандан корком да. Канча эле коркпой эле айтып беришет, мен ошого таң калам да, чын айткандачы. Менимче түшүндүрмөңүз бирөөнү толукандырып түшүндүрмө болду деп ойлойм. Биздин катылуучулар, көрүүчүлөр да кичине ойлонуп. Жок, дагы суроо болсо бере берле. Мен буга деген айтпайм. Мен деген азыр эң чоң специалисттердин бири болуп калдым уже. Жооп бере берип. Комментарийде жана интернет тармагында эң актуалдуу бир маселени айтып кетсем, чогуу ажуу убагында сиздерге мындай адал деп фатва берген. Анан кийин чыгып айткан, биз муфтияттан же бир мындай ушундай илими бар адамдарды коюп койгула десек, алар отказ берди. Эми мен ал фатваны кайра алдым деген жери бар да, эми көп ошону колдонуп атышат азырчы. Ошол жерге түшүндүрмө берип кетсеңиз. Биз өзү эмеде болуп калдык, мына как будто допроско алып келип жооп бериңиз дегендей эле болуп калдык. Жок, аны биз деген талкуулаганбыз. Ооба, диний адам келип эмнени текшерет деп. Мисалы азыр биз ага эми ушундай болду, биз ага деле ачыкпыз. Биздин жооп мындай болгон. Бизде бүт электрондук система баары иштеп атат. Ар бир санарип ошонун баарын ачып берели. Көрүп турсун. Мисалы азыр деле муфтиятта болсо биз системаны ачып берели. Эмнени коштубуз, каяктан сатып атабыз, ошонун баары электрондук түрдө бар. Бул балким билбейм, түшүнбөстүктөн келип чыкты. Биз андай эч кандай, мисалы азыр коем десе ага деле даярбыз. Бирок ошол адам мисалы эмнени контроль кылат? ДНКны лаборатория контроль кылып атат да. Бирок башка нерсе десер, башка нерсенин баары и так эле бизде ап ачык турат да. Бүт тарабынан. Жанагы биз алдыга санарип катары кетип калдык дегенди дагы бир мындай далил катары айтайын. Мисалы ИТТН деп, мисалы силер деле ызычу болсоңор, ИТТНге Кыргызстанда эң даяр компания биз болчубуз. Анткени бизде бүт бар и так эле цифровой болуп калган. Президентибиздин эме указы бар да, цифра мындай санарипке өткүлө деп. Биз ошо санарипке өткөндө 17-жылда баштаганбыз. Анан жана ИТТН дегенде биз деген өзүбүздүн базабызды тиги налоговойдун базасына эле синхронизация кылып ачып салганбыз. Биздин жумушубуз азайган. Азыр ИТТНди алгандан кийин биздин жумуш кайра көбөйдү. Анткени кайра распечатка кылыш керек, кол коюш керек ар бир накладныйга. Мурун ошонун баары электронный болуп калган. Биз Алмат Насырханович подкаст болгондо айтты эле, ошо чоң компаниялар кит деп коет экен да. Киттер ИТТНге жаман ылайык болчу деп. Мен бул ИТТНдин логикасы бул биз барча нерсе бул. ИТТНдин логикасы бул Кыргызстанда прослеживаемость деп коет. Товар кирди, каяктан сатылды. Ошол эле кайра эле мисалы Кыргызстанда айда абдан чоң көйгөй мисалы эмне үчүн ички өндүрүштөр өнүкпөй атат, бул контрабанда маселеси. Мындай эле кирип атат. Мен баарыбыз эле магазинге барып жүрөсүзөр. Бир кездерде жарымдан көп эле контрабанда болуп кеткен. Салык ошон үчүн. Эмне үчүн азыр салык көбөйүп атат сиздердин оюңузча? Контрабанданы жойду.
бирок ошону дальше мындай до конца прослеживаемость деп коет. Мына тамак аш коопсуздугунун эң чоң белгиси бул прослеживаемость болуш керек. Биз кайсы фермерден алдык, мисалы бизде код бар, келгенде көрсөтүп беребиз. Кайсы фермерден алдык, кайсы колбаса чыкты, ошонун баары мындай тынк десегер монтип бактай болуп чыгып калат. Же болбосо кайсы колбасаны алып туруп тык десер ичинен кайсы эт кошулду, аны кимден сатып алдык эле, ал биздин складта канча турду, ал складтан биздин заводко кайсы киши апарды, кайсы күнү апарды, секундасына чейин жазылып турат. Ошондуктан мен силерге 100% баягы гарантия берем деп айтып атам. Анан ушул системанын баарын коюп туруп, ушунун баарын мына көзөмөлдөп атат, ушунун баары бар дегенди ишенбей туруп, көчөдөн унчукпай эле эчтеке кылбай эле жеп эле жүрбөйбүзбү? Балким мындай кылсак болот. Комментарийге ушу ишенбей атам дегендер жазсын. Ишенбей аткандан кийин баарын чогултуп туруп. Аны биз мына маркетингке кече жибердик окшойт. Ошо ишенбей атам деген баары чогулуп келелечи, баарына көрсөтүп далилдеп берели деп. Биздин да комментарийде бар болсо, ишенбей аткандар жазыңыздар. Келишсин баары. Жазып туруп. Эме болуп атат да, канча эле ушунча эт дегендей болуп атат да. Ошондой мындай Кыргызстанда деле сонун эле нерсени жазса болот, эмне ишенишпейт, билбейм да. Кыргыздарда эле сонун программисттер чыгып атпайбы? Биздин ошол жана прослеживаемость деген программа бар эле, собственно эле кып-кыргыз эле балдар жазган, жапжаш эле балдар. Бирок өзүгө өзү жаман күмөн болуп атабыз. Анан кайра эле күмөнгө алып барышат да. Мунун баары бул мындай да, сыноо да. Ырыскыны берген да Кудай, алган да Кудай. Ырыскыны Кудай берип атабы? Алам десе деле алар собакалайт, караван идет деп коет, ошол сыяктуу. Не кылса да мен ошон үчүн такыр даже соцсетке деле отурбайм. Убактымды кетирип, нервимди кетирип, зачем мага? Мен мындай айтканда бир асыл миссиям бар. Кыргызстан өнүксүн, Кыргызстанда ушуну жараталы деген. Мен ошого баратам. Бирок мен сизди түшүнөм. Ушуну толтур аракет кылып туруп анан арамден бул чындыгында мындай кандайдыр бир ички сезимдерге аябай оор келет болуш керек. Анткени ушунча адал эмгек кылып туруп анан бир мен өзүмдүн таза экенимди, жүрөгүм таза экенин билем да, аны Кудай да билет. Анан башкасын мен эми аны өзүлөрүнө калтырдым. Мен да бир эмеге кирип кетпейин азыр да. Өзүмө да лишний бир күнөөсүнө алып жүрбөйүн да. Депрессия болобу? Жок, мен депрессия эмес. Бул мен Россияда чыкканда депрессия болгонбуз чын эле. Анткени кандайча ушул болуп кетиши мүмкүн. Силер айткандай күмөндөр ошондо деле бизге болгон. Балким бул эт минтип калышы мүмкүн. Жок. Бул мындай намного бул дүйнөлүк эле маселе экен. Анан кийин жок, монтип кирип кетет дегенге мен дагы бир жолу айттым. 100% бизде антип кириши мүмкүн эмес. Анткени бүт нерсе бизде контролдун астында. Жети өлчөп бир кес деген кыргызда сонун сөз бар. Жанагы жалпак тил менен жана FSSC стандарт деген жети өлчөп бир кес дегенди эле түшүндүрөт кыскасы. Бир нерсени кылардын астында 7 жолу өлчөп атабыз. Биз ошентип 7 жолу өлчөп атсак дагы жок, силерге ишенбейм деп атат да. Өлчөп эле кесип атышпайбы тышта? Достор, эгер дагы бир суроолоруңуз жаралса, комментарий жазып кетиңиздер. Ушул маселе боюнча. Ал жакта эми сиз да окуйсуз да, көркөрүн өзүңүз жооп берип коесуз го дейм. Эгер чындап эле бир кандай бир факт менен, далил менен бир комментарий болуп калсачы, эми өзүңөр жазгыла, чындыгында эгер күмөнүңөр бар болсо, анан ал жактан чечели. Анткени мен дин жагынан айтып кетели, эң жаман нерсе бул фитна жаратуу да. Билбей, далил жок, элдерге жаман ойлойт. Мен да оюмду билдирген болчумун, маселе боюнча айткам. Жөн жерден эле айтсак болбойт. Чындыгында эгер биз бирөөнү арамга чыгаралы десе, келип текшерип, толук чыгып, анан арамга чыгаралы эгер бар болсо. Жок, мен ошону мен сиздерге айтпайм да. Европада муну көп башын ортпай эле чечиптир. Араб өлкөлөрүдө чечиптир. Мисалы, ошол эле Малайзияда аябай чоң скандал болуп, жана бир шоколадтан чыгып ДНК. Изилдеп эми жок. Анан айтышыптыр, бул деген ДНК деген маселе бул толук көрсөтпөйт экен. ДНК деген бул ДНК лаборатория чыкканда деле буга мен анан сизге ошо ссылканын баарын эле жөнөтүп койчумун да. Эми азыр койпобуз. Анын баарын эми мисалы жатка билбейм да, бирок мааниси мындай да. ДНК деген сөз бул продуктуну арам кылбайт. Бул Малайзия, Сауд Аравиясы таанып аткан Малайзияда. Муну дагы изилдеш керек. Эгер жок болсо, бул демек баягы случайно, технически неизбежный контаминация болуп калышы мүмкүн деген менен эле бүтүп атат фетва менен. Анан ошо дүйнөлүк эң чоң өнүктүргөн баягы халал стандарт Малайзия жаким ошентип атса, билип билбей изилдебей эле жөн эле мен мына муну көрдүм деген менин оюмча туура эмес ал.
жигиттикке жагытпайт эң асында. Эми Кыргызстан алакандай эле элбиз, бир жүздүү барыбыз тааныйбыз. Бизде бир нерсе болуп атканда ошолор эле айтып чыкмак, могу мындай депчи. Алакандай элбиз, мындай бир уч элбиз. Анан кийин эртең бир жерде кезигебиз, мен бетине эле айтам, сен эң аз дегенде жигиттикке жатпайт деп. Мен муфтиятка дагы ушу кайрылым бар. Ушул көйгөйдү чындыгында көтөрүп туура жолго салышыбыз керек экен. Анткени айтып атпайм, фитнес жарат бирибиз менен жаман күмөн болгондон көрүп бир отуруп тарс деп чечип койсок, кийин анда мен айтып кетем, бул маселе ал жакта мына каралып атат, алар дагы эмесин позициясын берет. Жакында жообун жакында берет. Бул жакта чечилет экен. Анан сиздер өндүрүүчүлөрсүңөр, дистрибьюторлоруңар бар, магазиндер, чоң оптовиктериңиздер бар. Мисалы үчүн көйгөй жаралып калды, алган адам сатып алды, тойбоз колбасасынын бир мындай просрок болуп калды, же бирдеке болуп калды. Ал маселени сиздер кандай чечесиздер? Сиздерге кайрылыш керекпи, же ошол саткан адамга кайрылыш керекпи? Ошо жакшы суроо болду. Бул деген бул ошол эле стандарттар кайра эле область применения деп коет да. Область применениеде биздин завод жанагы баардык стандарттарга жооп берет атпайбы, киргенден чыкканга чейин. Чыккандан кийинки жака бул бөлөк стандарт жооп бериш керек. Биздики ошо бул дүйнөлүк практика да. Бул ошон үчүн эмне үчүн транспорт маселеси, логистика маселеси бул мындай чоң эме да. Ал эми көйгөй жагалып калса, анын ар бир көйгөйдү негизи өзүнчө изилдеш керек. Ошон үчүн жана хас группа дейт, эме дейт. Мисалы, срок өтүп кетти, маселе жок, биз кайра кайрып алабыз. Аны кайрып ала алабыз дагы. Аны мына ТПП деп коет. ТПП келип туруп, мына чын эле ушунча колбаса келиптир деп бизге акт списание кылат. Акт списание кылгандан кийин аны арчып туруп 1 сомдон, мисалы азыр жана курттарды жасап атат. Нургүл 1 сомдон сатып атат. Аны биз бул эми возвратный продукция деп коет. Бул өтө деле көп эмес, бирок бул эми эмеге жараша да, кээде жайында мисалы бузулуп калышы мүмкүн. Биз сөзсүз бул биздин продукция болгон үчүн биз жооп беребиз барыбир. Эмне болбогон үчүн. Бирок ошо болбосун деп биз мисалы Кыргызстандын ичинде ташыган компаниянын баарын өзүбүзгө алдык. Мисалы бүт баарын өзүбүздүн машиналар менен ташыйбыз. Өзүбүздүн компаниялардын ичинде да только өзүбүздүн машиналарды колдонобуз. Бул жанагы перекрестный загрязненияны да минимализация кылыш үчүн жана мен башында айтып бердим, ошонун баарын кылыш үчүн. Андан кийин магазиндерге холодильниктерди коюп берип атабыз. Мындай айтканда, биздин колубуздан келген максималдык түрдө дүйнөлүк практика, мындай жана лучшие практики деп коет, ошонун баарын Кыргызстанга биз деле киргизип атабыз. Тилекке каршы ооба, көйгөй кээ бирде бир сапатынан же бир жагынан кетип калат. Биз аны признавать этебиз. Биз ага ошон үчүн ошо жана система иштейт деген, ошол система иштеген үчүн просто аз чыгып атат. Мисалы бизде ай сайын бир эме болуп калат, бир кичинекей сөк чыгып калат, бир кичинекей нерсе чыгып калат. Ошонун баарын регистрация кылабыз, бирок баягы проценттин соотношение деп алыш керек да. Мисалы миллион чыгарсак, миллион ичинен мисалы биздин күндө бизде 2 случай болуп калат да. Бул деген жокко почти мындай дем такыр идеальный 100% мындай брак жок деген дүйнөдө андай эме жок. Адамдык фактор бар. Адамдык фактор бар, мүмкүн эмес. Бирок ошон үчүн версия жаңыла берет. Могул жакта монтип калыптыр деп туруп, мен жана жалпак тил менен түшүнгөндөй, версияны бизде болобу, болбойбу, ал болушу да мүмкүн эмес эч качан. Мындай айтканда, теориялык жактан алганда бул такыр болушу мүмкүн эмес деген нерсени деле алдын алабыз биз. Анткени бул стандарт требует деп. Бул жерде дагы бир суроо жаралды. Полуфабрикаттар негизи эле адамдын көзүнө көрүнбөйт, мындай упаковкаланып келет да. Анан көбүнчө дүйнө жүзүндө айтылып калат, бул безотходный производство себеп дегенде специяларды кошуп туруп, аны бузулганда эле этти жасап чыгара берсе болот депчи. Сиздерде утилизация кандай чечилет? Утилизация маселесин айтпадым. Утилизация маселеси бизде тышын арчып туруп, биз же списание кылабыз, анан аны азыркы күндө мына жана курттар пайда болгон үчүн жакшы болду, 1 сомдон болду. Буга чейин биз акча төлөчүбүз аны алып кетиш үчүн. Анткени бул биологический отход деп коет, муну жана жөнөкөй эле мындай эмеге ыргытканга болбойт. Жана набу деген бар болчу, аларга берип жүрдүк, мындай жана жапайы эмелерди кылат го, жаныбарларды. Бирок алар дагы айтат экен, биякта да риск чоң деп, алар дагы бир убакта отказ берди. Анан экинчи маселе кайра эле мына сиз айтып атпайсызбы, мынтип специя минтип кирет, тигинтип кирет деп. FSS'нин жанагы мен айткан биз колдонуп аткан стандарттын жакшы жери, биз менен иштеш абдан оор. Биз менен иштеш үчүн жок дегенде силерде жанагы фундаментигер болуш керек, жок, андан жакшысы эме мындай дуалгар болуш керек да. Анан
сиз менен мына Кыргызстандан биз менен иштей баштадылар, биз силерди текшерип турабыз. Эң азында жылына 2 жолу барып текшерип турабыз. Муну мамлекет кылат, бирок биздин стандартта требовать силер алардан алып атпайсыздар, аларды барып текшерип тургула деген. Биз ошого акча коротобуз, бизден комиссионно барат текшерет. Мисалы сиз складыгар болсо биз барып туруп айтабыз, могу складыңдын моягын оңдоп кой, могуларын тазалап кой, болбосо биз менен иштебейсиң деп туруп, аларга предписание жазып кетебиз. Биз деле мындай параллельный өзүнчө эмес. Государство. Бул эмне? Бул логика мындай, логика компания өзү бири-бирин тазалап, бири-бирин тартыш керек. Аягында биз безопасный тамак аш беришиз деген логика да. Башкалар тартып кетесиз ушул жака. Анан тигинчи мындай специфика кирип кетет, тигинде специфика, ооба Кыргызстандын реалинда баягы 90-жылдар деске алса кирип кетет. Бирок азыркы мындай современный өлкөдөгү стандарттарда мүмкүн эмес ал. Мүмкүн эмес просто эле. Мен да бир ойго калам, бирок бул суроого биз Кычык экөөбүз жооп беришибиз керек болуп калат. Кычык мырза, сиз билесиз да, Ыдырыс Байкеда видео жаздырган, ушул видео боюнча. Аны бизге деле жазып чыгыш мүмкүн. Мен ошо мен эмеден учурдан пайдаланып, ошо бизди колдоп аткан айрыкча мына Ыдырыс Исаковго, мисалы ким Илим Карипбек көп мындай эмелер колдоп, баарына мындай чын жүрөктөн мындай жарандык позициясы үчүн бизди чын жүрөктөн колдогон үчүн эме ыраазычылык белгилеп кетем да. Ошол ыраазычылык билдирип кетип азда суроо берем да. Суроо боюнча биринчи жооп берели. Биз айтыш мүмкүн. Силерге акча төлөп келди. Силер мындай проплаченный колдоп атасыңар деп. Кычык мырза, биз кантип жооп беребиз бул суроого? Биз жөн эле жооп беребиз. Биз өзүбүздүн өндүрүштү колдобосок, бизде эч ким келип колдоп бербейт. Бизде тойбостон бөлөк эмне кандай колбаса бар. Да ушундай ачык. Болгону ошол площадка түзүп берип, ачыктыкты далилдейли деп алып келдик. Болгону ошол. Чоң рахмат чыгарганыңыздарга. Мындай биз ачык болгон үчүн келип жүрөбүз. Биздин эң башкы эмебиз дагы, баалуулугубуз да ачыктык. Элдер ошон үчүн ишенет. Анан тилекке каршы эң мындай эме жегибиз ошо болуп калат да, мындай элдин баарына ачык болуп эме болгондо, мисалы ушундай бир эме болсо баары хайповать этип атышат да, жөнөтүш мындай эле. Мен да өзүм ачып кетейин, биз бул чыгарылышка эч кандай акча да сураган жокпуз, сунуштаган жок бизге. Биз баш максатыбыз айтып кеттим башында, ушул туура адал тамакты калыпты фитнаны жоюу да. Эми бул дүйнөдө эң баарынан соопко жаткан нерсе да, анткени бул түшүнбөстүктөр көп нерсени жаратышы мүмкүн. Ошол суроо кезекте суроо, ушу Ыдырыс Исаков, Илим Карипбековторго акча төлөдүңүзбү? Жок, каякта. Мен даже Ыдырыс Исаковду мисалы эмелерин репортажын көрүп турам, бирок мен даже тааныш эмеспиз. Тааныш эмеспиз. Илим мырзаны тааныйм. Баягы Эверестке чыгып келгенден бизде мындай компанияны мотивация кылыш үчүн ушундай кишилер чыгарып турабыз. Мисалы Эдуард Кубатов мырза келген, мисалы ким Илим Карипбеков келген, ким Байкөкө, Сайдылкан, Кадыр Сайдылкан Байкөкө. Биз мындай айтканда, бул жанагы общий компанияны өнүктүрүш үчүн бул жөн эле эме эмес, ошо кишилер бар. Аларды мотивация кылыш үчүн чыгарып турабыз ушундай абдан кызыктуу инсандарды. Бирок төлөнгөн эмес акча. Төлөнгөн эмес, 100% эми. Балким чаттыларда. Жок, мен айтпайм. Бул жерде мындай да, рызкыны берген да Кудай, алган да Кудай. Мен бирөөнү акча төлөтүп меткен деле ал менин оюмча бир да эле эме пайда алып келбейт. Мен эми Кыргызстан, кыргыз эли мындай 2000 жылдык тарыхы бар, абдан да эме эл да, басырыктуу эл, түшүнөт да. 90% менин оюмча туура эле түшүнүп атат. Анан даже ошол ызычуу кылып бизге хайп көрсөтүп аткан деле чын жүрөгүндө ичинен деле түшүнүп атат. Просто эле эми учурдан пайдаланып алып эми баягы өзүнүн бир эмелерин мындай популярдуу кылып подписчигин көбөйтүп алайын деген эле максат болуш керек деп ойлойм. Менимче бул бөлүктү бүтүрсөк болот го дейм, ушул же дагы бир күмөндөр бар, суроолор бар. Деги деле баарына канчалык жооп берсе болсо ошончолук жооп бердик. Комментарий жазып унутпагыла. Мен өзү андан кийин деле мен айтпайм, силерди чакырам, ошондо да суроолорсуз, анда деле жооп бере берем. Мен жашырчу эчтеке жок. Биз комментарий жазып кеткиле, эгер барып кел десеңиздер, барып деле келе берели. Барып карап көрүп кетиңиз өзүңүздөр да. Миң укча бир көргөн деген сөз бар, ошол туура. Сөз түрдө. Жоопторуңузга рахмат. Эми кийинки бөлүккө өтөлү. Эми бизде канча деген ишкерлер келет, ал жактан пайда албасак да болбойт да. Биринчи маселе жакшы ушул хайп болгон нерсени түшүндүрмө алдык. Кийинки маселе, менде көп кызыктырган суроолор бар сиздин компанияңыз боюнча. Мен билишим боюнча, Кыргызстанда көбүнчө компаниялар туугандар менен баштайт го. Сиз да башында сэндвичтерди Алматыда жасап баштаганда байкеңиз менен чогуу баштагансыз. Азыр ал байкеңиз менен дагы деле доляда иштеп отурасыз. Биз ошо мурунку коногубуз айтты эле, бир учур келет, конок туугандарың менен
иштегенге болот, бирок 1 миллион доллардан кийин кыз иштеш оор болуп баштайт деп. Сизде кандай болду туугандар менен маселе? Жок, ал эми мындай 1 миллион же мындай деген менин оюмча туура эмес. Албетте бул эң чоң риск переход поколения деп коет да. Мисалы биз азыр эми биринчи поколениябыз да, бизден кийинки балдарыбыз кандай маселе деген ошол жакта чыгарылат. Бир учур келет, туугандар менен коштош керек дегенге мен негизинен туура эле болуш керек, бирок биз ошол учурду жеткирбей эле системаны курганга аракет кылып атабыз. Анткени бул кайра эле ошол эле батыш өлкөлөрүндө чечилген маселе. 200 жыл, 300 жылдап бери бизнес кылып келаткан. Анан ошол эле Европада эң күчтүү мамлекет Германия. Германияда жана скрытый чемпиону деген компаниялар абдан көп. Эмне деген? Бул скрытый чемпион деген эч ким билбейт, бирок дүйнөдөгү эң жакшы нерсени жасаган, дүйнөдөгү ошо нишаны алган эмелерде жана кичинекей эмес, чоң компаниялар баягы. Конечно, Toyota'nын жанында кичинекей, бирок дүйнөнүн чемпиону болгон компаниялар бар. Ошонун 80%дан ашыгы семейный бизнес. Буну просто биз баягы туура убагында туура бөлүштүрүп алыш керек да. Анан бул көйгөйдү мисалы чечкенге биз уже эле консультанттарды жалдап, мисалы азыр дүйнөлүк банк менен иштеп атабыз, алардын бир мындай проектлери бар, ошого кошулуп корпоративный управление, семейный конституция дегенди баштап атабыз. Албетте биз дагы көп иштейбиз, бирок ушул көйгөйлөрдү алдын алуу максатында компания туруктуу иштеш максатында биздин стратегиябыз айтпайм, 30-жыл 40-жылга чейин жазылып атат да. Ошого чейин барсын деп биз азыр ошол нерселердин фундаментин куюп атабыз. Эгер башында ошол байкеңиз менен досуңузду чакыргансыз, менин эсим боюнча, иниңиз дагы бар. Алар менен сүйлөшүүдө өзү кантип бөлүштүңүз эле башында, мындай чогуу иш алып барабыз деп эле кетип калдыңыздарбы же башында эле келишим түздүңүз беле? Жок, башында жок да, кактан башында. Кеттик деп эле. Биз эми баягы мындай да, бизде негизи 2005-жылдары баштаганбыз, анан 9 жүрдүк, 10 жүрдүк, анан структура мисалы жанагы ЕСке кирердин астында хасп, жана айтпайм, хасп дегендин бар, ошондо келди да бизге. Эмне экенин окугандан кийин кой биз азыркыдай иштесек болбойт, бул банкрот болобуз эртең, келечегибиз жок деген түшүнгөндөн кийин биз деген эл аралык кайра эле опыттарды издей баштадык, инвестор дегенди издей баштадык. Анткени завод куралы дедик, заводко инвестор чыгарыш керек деп. Инвестор кирердин астында мындай эме требованиялар бар да, анан кандай болот, управление кандай болот. Ошо кезде эле баштап калганыбыз жакшы болуп турду. Мындай айтканда, биздин учурда Highland Capital болгон, анын тиги эмеси биздин жакшы досубуз болуп калды. Америкада бир чоң миллиардер эме Суарес деген бар. Алардын талабы эмне? Алардын талабы эмес, мисалы кире турган болсо порядок болуш керек деген сөз да. Ким башчы, кандай дойлор бөлүнгөн, ошону сөйлөш баштадыңыз анан? Жок, анан биз өзүбүз эле мисалы азыр мисалы мен, эжем, иним, байкем баарыбыз деле бирдей эле дойлябыз бар. Бирдей бөлүшкөнсүздөр. Биз бир үйлөөдөн чыксак, ата энебиз бир болсо эмнеге бирдей бөлүшпөйбүз? Эми бирдей дегенде, конечно, там эжебиздики бир аз азыраак, эми бирок биз жалпы бизнес катары караганда ошол бөлүшүү моментинде баарыбыз эле бирдей эле бөлүштүк. Доля тууралуу түшүнүктүү. Башкаруу системасын кандай бөлүштүрдүңөр? Башкаруу системасында туура бөлүшүп алганбыз. Мисалы азыр бизде эми чоң компания болдук да. Мисалы былтыркы жылы ички дүң пайыздын 0,7% биз бердик. 4 компания катары. Мисалы бизде сэндвич бар, тиги ток фабрикасы бар, Казакстанда бизнестер бар, жумуртка бар. Мен мисалы ошо колбаса багытын карайм, анан биздин дочерний компания катары Агрокуш, ушул негизи ушул структура. Сэндвичти мен иним карайт, анан мен даже эме айда жылда бир барсам барам, барбасам барбайм. Эме баягы совет керек болсо чалат, сүйлөшөбүз, бирок мен алга толук ишенем, ал мага толук ишенет, байкебиз бирге толук ишенет. Бирок бир кварталда бир кезигип турабыз маселе, мисалы бизнес боюнча мен отчет берип турам. Анткени мен исполнительный орган эмемин дагы. Мен кадимкидей эле отчетторду айтам, бул болду, мынчел, тигинчел деп. Албетте талаш тартыштар болот, муну мындай кылалы, тигиндей кылалы. Бирок кеңешип кескен бармак ооруйт дегендей эле биз бир нерсени кабыл алсак, анан мен ошол протоколдун негизинде дальше иштеп кете беребиз. Бул баягы бизде баягы компанияда бизден бөлөк да жана инвестор деген үчүн бул обязательный нерселер.
Ал эми мисалы сэндвич багытында баягы өзүбүз эле бир тууган болгон үчүн аяктан даже сүйлөшпөйбүз, эми мени кылып атат, жок биздин ишенебиз жок 100% азыр. Бирок жалпы түшүнүк, жана айтпайм, семейный ценность, корпоративный управление дегенде биз бүт барына киргизип атабыз. Биздин эле компаниябыз бүт компанияларга киргизип атабыз. Анткени биз деле эртең кетебиз да. Биздин ордубузга келиш керек, система, баалуулук баардыгы калыш керек. Биз койгон миссиялар аткарылыш керек. Анан мындай айтканда эми ошого бартабыз да. Мен деле прям супер успех деп айтпайм, эми 30 жыл бир убакыт көрсөтөт да, жана орустар айтканда поживем увидим да. Биз бирок биздин мисалы компанияны карасаңар, биз деген көп деле интервью бербейбиз. Биз өзүбүздүн ишибиз менен эме результат көрсөткөн компаниябыз деп эсептейм. Ошол жак менен электиңиздер. Мага да бир ушул кызыктуу жери, көбүнчө ушул туугандар менен иштешүүдө азыр бир туугандардын ортосунда мамиле начарлап баратпайбы өзү? Азыр жакын замандачы биз ошол көйгөйдү канча подкастта менен көтөрөбүз да. Анан канчалык ушундай тарбия болуш керек, бири-биринин ортосунда мамиле жакшы болуп, бөлүшкөнгө келгенде да тура бөлүшүп, урушпай. Анткени көбүнчөлөр ушул туугандар акча маселесине келгенде көбүнчө урушуп кетет да. Мен да өзүм көп болгом да, мисал катарычы. Туугандардын ортосунда келишпестиктер көп болуп кетет. Акча маселеси келгенде өзгөчө. Туугандар эмес, күйөөсү менен аял акчасы маселене келгенде оор болуп кетет го. Сиздин мисалыңызда кантип ушундай тарбия алдыңыздар, кантип ушундай урушпай чечкенге келдиңиздер? Биз эми бул жакта менин оюмча бул биздин эмес, биздин ата-энебиздин мындай айтканда результаты деп ойлойм. Абдан бизге убагында туура тарбия берди. Экөө тең мугалим болчу. Атам раматтылыктан өтүп кетти. Апам дагы эле тирүү. Анан мисалы азыр деле мисалы апам бизнеске тиешеси жок болсо деле чечүүчү ролду апабыз ойноп коет. Анткени биз баш ээс ал эмеге. Ал деле мындай эме да, семейный. Бирок бизде бөлөк правилалар, айтпайм, жана 4 айда бир кезгебиз, мындай кезгебиз. Бизнес боюнча бөлөк кезгебиз. Мисалы үйгө бир жүзгө барганда бул бизнес жөнүндө жок сүйлөшпөйбүз. Анткени бардык нерсени өзү эмес. Эми албетте анча-мынча бир сөз алышыбыз мүмкүн, бирок отуруп алып талашып жок, андай жок. Анткени ар бирибиз өзүнчө үй бүлө эме. Анан эми мындай айтканда мен Кудайга чексиз рахмат айтабыз. Бизге мына ушундай ата-эне тарбия бериптир, баарыбыз мындай сонун сонунда эми үй бүлөлүү болдук, балалуу болдук, келинчектерибиз болуп, мындай айтканда баары шүгүр, мындай жакшы мындай эми да шүгүр дейбиз да. Анан албетте тартышуулар болот. Бул бизнес нормальный көрүнүш. Бирок баары бир деле жана кеңешип кескен бармак урбайт деген сыяктуу эле, эгер бирөө каршы болсо, анда ал нерсени кылбайбыз. Баары макул болуш керек. Баарыңыздар макул болгондон кийин эле уруштар, талаштар болду эле ортоңузда ушул тарыхта? Жок, ошол могул эметкенгече, мисалы баарыбыз чогуу иштеп жүргөндө андай мындай эмелер болуп калат. Уруш эмес, просто недопонимание деп коет го орусча. Андайлар бул естественный процесс. А глобал жактардан болобу? Глобал жакта мисалы ошондой негизи эме болбошу, мисалы ошо кайра эле ошо айтпам, сэндвич багытында болсо, бир нерсе маселе көйгөй болсо, мен даже бир нерсени көрүп турсам деле аны ал жактан айтпайм, мен эме инеме айтам. Ошол сыяктуу эле менде бир көйгөй болсо, ал тиги сотрудниктерге айтпайт, мисалы байкем деле мага айтат да, могул жагыңды карап кой деп. То есть мындай айтканда бир баш болуш керек, анан бир жактан эме кетиш керек дегендей да. Бул башында эми мындай болчу да, то мен бирде айтам, анан байкем келип бирде айтат, анан вообще эле эме мындай иним келип башка нерсени жасап чыгат деген. Анан эме да, ответственность деген нерсени туура бөлүшүбүз керек. Ким айтса ошол ответственность болуш керек, ответственный болуш керек да. Сиздердин эл аралык деңгээлге чыгуу максатыңыздарда көбүнчө эми бизде Россияга жөнөтөсүздөр, биздин мигранттар. Анан Россиянын чоң-чоң торговый точкаларына кириш үчүн эмне тоскоол болуп атат? Мисалы официально орустар деле сатып алып жегенчи? Бул негизи тилекке каршы Россия өзүнүн ички базарын абдан катуу коргойт. Эме деп коет, мындай ар кандай барьерлерди жаратканга мастер да аякта. Бир эле көйгөй айтып кетейин, ошол эле кайра эле ДНК маселеси боюнча. 22-жылы мисалы алар изилдеп чыгып, ушундай экен, ДНК бул деген так эме маалымат бербейт экен деп туруп, алар деле ошо жана количественный ДНК чыкса канча чыкты дегенге кетишиптир. Бирок аны Роспотребнадзорго рекомендация жазат, Россельхознадзордо жок. Россельхознадзор деген
Россияга тыштан келгендерге ошо кала берсин, эсиче биз буранманы бууп коебуз дегендей. Бирок ички өндүрүштөрүндө бул деген эме так эмес деген рекомендационный письмосу бар. Бул деген ачык айкын эле ички рынокты, ички базарды мындай айтканда коргоо деген сөз да. Аякта тыштан келгенди бирөө карайт, ичти бирөө карайт. Ичти карап аткан, мисалы биз ушул өндүрүшүбүз Россиянын ичинде болсондо бизде көйгөй жаралбайт болчу эч качан. Өзү мисал катары Кыргызстанда кандай ушул башка жактан келген ушул импорттолуп келген продукцияларды кандай коргоо, биздин өзүнүн ички продукция колдоо барбы? Азыр аракеттер боло баштады. Мындай айтканда биз мындай проходной эле доор болчу Кыргызстан. Мисалы этти 20 сом деп эле баалап киргизет. 20 сомдон налог төлөп коет. Киргизсе эгер 20 тонна фура болсо, 20 тонна эт келсе 2 тонна деп жазып коет. Эми баары коррупция болчу. Анан азыр абдан күчөбөдү. Анан жана цифровизация кайра эле ИТТ деген ошол жардам берип атат. Негизи биз деген өнүккөн өлкөгө айланабыз десек, жанагы эле санариптештирүүдөн эч жака кете албайбыз. Ошону түшүнүшүбүз керек. Анан ишкерлер да түшүнүш керек, акча табыш үчүн салыкты төлөп коюш керек депчи. Бизде тилекке каршы 20 жылдан бери эч ким салык төлөп культурабызда жок да. Маселе эмне эле мен өтүп турам. Эми туура эле сиз жоопту берип койдуңуз. Мен толук бул жерден кошумча айтып кетким келет. Биз дайыма айтып келебиз, ар кайсы чыгарылышыбызда ата мекендик өндүрүштү колдойлу. Анткени ата мекендик өндүрүштү кийин бизде эле эме кылат да, коргоп коет. Мен эмени айтып кетейин деп атам. Ички рынокту коргоштун эң чоң эле баягы закондук, мыйзамдык методу бул маркировка деп коет. Кыргызстанда кыргыз тили боюнда эме бар, закон бар, мыйзам бар. Чет элге азыр эле дүкөнгө кирип карап көрсөңүз болот. Эми глобустарда балким болушу мүмкүн, бөлөк жактарда, базарларда артында кыргызча бир дагы жазуу жок. Бул негизи барьер болуш керек да. Кыргызстанга кыргыз тилинде жокпу? Биз деген керектөөчүлөрдүн укугун коргоп атабыз да. Мисалы орусча билбегендер канча окуйт аны. Бул эме ички базарды коргоонун бир инструменти. Тил, маркировка. Кыргыз тилинде ата. Кыргыз тилинде болуш керек. Анан мисалы биз Казакстанда, Россияда болсо, ошол жакта жанагы эме деп коет, орусча айтканда ответственный за эме принятие претензий деп коет. Мисалы Кыргызстанда бир көйгөй жаралды, сиз кимге кайрыласыз? Артында мисалы Россия деп турса, Россияга чалбайсыз да. Кыргызстанда болуп аткандан кийин Кыргызстанда ал өкүлчүлүк кармаш керек. Биз ошондойчу эле Казакстанда кармайбыз. Биздин продукция, негизи продукция кантип соответствует дегенде ошо маркировкадан эле карап койсоңор болот. Бизден бөлөк колбасаларды эми баарында эмес, мындай жөн эт суу деп эле жазып койгон да. Мындай анын да өзүнүн требованиясы бар, анын да өзүнүн стандарты бар. Ошого жараша мисалы бизде Казакстанда эгер бир нерсе болуп калса, Казакстандын номери турат, ошого кайрылгыла деп. Эл аралык деңгээлде дегенде сиздердин официалдуу дистрибьюторлоруңар Казакстанда бар деп түшүнүп атам азыркы күндө. Дагы кайсы өлкөлөрдө бар жана жакынкы күндөрдө кандай пландар бар ошол тармакта? Биз мисалы Өзбекстанга абдан аракет кылып атабыз. Киргенбиз, кирип анан жанагы кайра эле ушундай ызычуу болгондо аяктан туруп эле мындай терс жагы дагы ушул болуп атат да. Мисалы Кыргызстанда хайп кармайм деп көтөрүп атышат. Бирок бул барып мисалы ошо Өзбекстан ошол үчүн мисалы отказ берип коет бизденчи алганда. Бул мындай айтканда экономический диверсия деп айтса болот да. Таасир тийгизеби аябай эле? Сөзсүз түрдө ошол бирден бир себеп ошол болду. Жок, бул силерде мындай экен, ызычуу экен, өзгөр ызычуу болуп атканда биз иштешпей эле кол деп биздин мисалы эме контрагент отказ берди. Бул тилекке каршы бул нормалдуу эле көрүнүш да. Мындай айтканда жана видроскрабинг деген бар го. Бир да краб бири-бирине чыкканга жардам бербейт. Видронун сыртына. Көрө албастык болуп. Негизи эле жаман экен. Мен угуп туруп өзүм жаман болуп кеттим. Анткени чындыгында караганда сиздерди элестетип көргүлө эгер башка жактын өкүлдөрү болсоңор силер эме кылбайсыңар да, албайсыңар да, булар өзү эле кырылышып атат. Булар өзүндө көйгөй чечип албагандан кийин бизге келгенде кандай болот деген ойго жарылат. Кийинки этап койт эле, менде да бир суроо бар. Башында баштаганда сиз нөлдөн баштагансыз да. Үйдө сэндвичтер жасап, анан ал учурда эми түшүнүктүү. Ал учурда жаңы 90-жылдардан кийин восстановление болуп, көбүнчө нөлдөн баштаган жеңилирээк болчу деген ой бар да. Азыр ошончолук оорураакпы же жеңилирээкпи? Нөлдөн баштап эчтекеси жок. Ушундай. Азыр маалымат абдан көп болгон үчүн оорураак го дейм. Билбеген үчүн баштаган оңойрок деп ойлойм да, менин оюмчачы. Эми азыр
бар эле бүт нерсе эме баягы минтиш керек тинтиш керек мындай маалымат мындай тобокелчиликке бул бизнес деген нерсе тобокелчиликке бар да канчалык билимим көп болсо ошончолук оорураак менин оюмча мисалы азыр бир нерсени азыр мен баштайт белем баштабайт белем чоң суроо да мисалы албетте биз өзүбүз билген жакта өзүбүз ажиз болгон жактарда иштеп атабыз мисалы бирок биз билбеген жакка мен киришпейм эгер могу жаш ишкерлер болсо азыр ушул бир нерсени акчасы жок мисалга тараз бизди көрүп атат бирөө акчасы жок бизнес ишкер болгусу келет бир нерсени баштагысы келет нөлдөн баштаса мүмкүнчүлүк барбы же кантип баштаса болот баштап көрүш керек анан мындай да мен мындай айтмакмын мисалы наоборот мени көрүп мага окшогон баарын көргөндөн кийин болбой калганга возможность көбүрөөк болуп калат дейм да анткени эгер бир нерсени баштайм деп атса ошону көптөн бери ойлонуп жүрсө алып жүрсө андан өтөрлүк мисалы мен аны андан өтөрлүк ошол өзү баштайм деп аткан нерседе эң көп маалымат топтогон эң көп баягы күнү түн уктабай ойлонгон болгон үчүн андан жакшы ал нерсени эч ким билбейт ал өзүнө ишенип эле башташ керек эң башкысы баштап ишениш керек анан баягы эмне үчүн баштап атат аягында ошол дагы маанилүү да ошондуктан менин оюмча эми мындай да башташ керек баштап анан кандай совет берет элеңиз десе мындай кыйынчылыкка даяр болуш керек жеңил бизнес жок жеңил акча жок оңой акча жок деп туура эле айтат негизи баягы кыргыздарда сөздүн баары эле мындай накыл сөздүн баары эле мындай жөн эле эме да журулуп келип анан мындай эме берген да прям сонун сөздөр бар да сиздин өзүңүз кыйынчылыктарыңыз боюнча эң татаал эмне болду эле өзү ишкерлигиңизде татаал чечим же татаал бир оору учур биз эми татаал деп деле айтышыбар го биздин эми биз көп баягы сэндвич баштаганда көп нерсени да кылып көрдүк тиги бурчак кылып көрдүк тиги эме эмне коечу тиги күрүч кылып көрдүк мындай көрүнгөн нерсеничи анан кийин бир убакта түшүндүк кой биз бир эле нерсеге концентрация кылышыбыз керек экен ошо бир нерсе менен баштап анан баягы ошонун майына жеткиргенден кийин мындай пределине жеткиргенден бөлөк нерсеге көз эметсек болот экен деп ошондон кийин бизде өнүгө баштады деп айтсам болот да болбосо биз деле башында биздин машина жөн эле жүрөт да муну деле сата берели тигини сата берели деген муну деле таша берели деген деген деле көп эле маселелер болду анан экинчи четинен артка карап көргөндө мындай өтө деле билбейм бул баягы эми ниеттен эмеден билбейм биз мына Кыргызстанда былтыр 15 жылдыгыбызды белгиледик Кыргызстандагы мен бүгүнкү күндө айтарым эң тез өнүгүп келаткан эң жаш компания биз болушубуз керек баардык көрсөткүчтөр менен караганда анан ошонун ичинен чоң деле бир мындай кичинекей ошибкалар күндө кетет бирок эң мааниси мисалы мен баягы башында турган катары мындай критический ошибка кылбашыбыз керек да кичинекей ошибкалардан бул эми бул нормалдуу нерсе биз мындай чоң ошибкаларды кылбашыбыз керек главное критический мисалы туруп эле азыр мен мисалы югуруп жүрбөшүм керек да условно буну ошондой да ата мекендик өндүрүштү колдойлу деген эми көп жөн эле сөз болуп калбады бирок чындыгына келгенде оор замандарда өзүбүз ата мекендик өндүрүшкө эле коргойт да сиз оор замандарда кандай иштерди кылдыңыз ушул Тойбос компаниясы бир Кыргызстанга жардам берди беле ошондой оор учурларда мындай эми оор учур дегенде коронавирус учурунда болду да коронавирус учурунда биз жанагы дем алуучу аппараттарды биринчилерден болуп өзүбүз заказ берип Турциядан алып келип баягы эмелерге таратканбыз мисалы көлдүн ар бир больницасына Бишкектен мэрияга бергенбиз андан сырткары мындай биз баягы чоңураак компания болгон үчүн министерстволор бүт баары биз менен иштешип атты аларга деле болгон жардамдарыбызды берип аттык мисалы кийин Баткен окуясы болду Баткен окуясына деле кайра эле ошо ата мекендик өндүрүштөр баары чогулуп эле продукция жиберип атышты биз биринчилерден болуп миллион сом жана счет ачылганда эле биринчи же экинчи болуп котордук аяктарга которуп аттык эми көп эле нерселерди жасап атабыз эми анын дагы баарын айтыштын баягы канчалык туура болот билбейм бирок айтарым мисалы биз эң азында жылына бир жанагы
10 миллиондон 100 миллион сомго чейинки расходторду эң чоң болгондо биз өзүбүзгө бала бакча салып бергенбиз. Ошо 100 миллион сомго чейинки 1 жылдык бюджетибизден кетиргенбиз да, мисалы өкмөткө. Андан сырткары эми көп эле нерселерди кылабыз, мисалы, бирок биз системдүү жардам бергенге аракет кылабыз. Ошондуктан мисалы ошол эле жана жетим көлдө жана сос деревня деп коет, ошол жака биз 10 жылдан бери системдүү түрдө жардам берип келатабыз. Ай сайын 1 жылда 1 миллион сом тегерине чейинки жардамдарды беребиз. Анткени ал жакта баягы чын эле баягы бөлөк жактар албай койгон балдар бар, ошо сыяктуу нерселер бар. Ошондой организацияларга биз системдүү түрдө жардам берген бир эле жолу кайра салып эмес, жок карап туруп, жок мону кылалы деп, мисалы 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдык контракт менен баягы бир нерсеге бир мындай чоңураак бир нерсе пайда болсун деген ниет менен жасайбыз да. Бул мен эмнеге сурадым, урматтуу өзү негизи жакшы иштерди айтпайт деп коет го, просто ата мекен өндүрүштү ушул нерсе үчүн колдойт. Анткени оор заман келет, кыйынчылык болот, бизге чет мамлекеттер жардам бербейт. Эч ким бизге келип колун сунбайт. Өзүнүн ата мекенди өндүрүш. Айрыкча тамак аш коопсуздугу, мисалы, ковидте көрдүк го. Ковидте деген биз деген Минсельхозго күндө маалымат берип калдык. Канча эт бар, канча сумая бар, канча un бар. Анткени границаны баары жабылып калды. Элди кантип багабыз. Ошондуктан дагы жергиликтүү айрыкча бул тамак аш коопсуздугун, мисалы, азыр мамлекет абдан катуу карап атпайбы, мисалы, көп жакшы поддержкаларды берип атат. Менин оюмча мындай иш баштайм деп аткандар, жана жаш ишкерлер мен ошол жака аракет кылсагар деп айтам да. Анткени көп мактанганыбыз менен өндүрүш жагынан мактанычу көп деле нерсебиз пока жок. Бирок мына Кудай буйрса былтыр 100 ишкана ачылып атат, быйыл 100 гана ишкана ачылып атат. Биз тез өнүгүү жагында келатабыз. Анан мындай бизге окшогон компаниялар пайда болгон сайын кичи ишкерлер да бат өнүгө баштайт. Анткени биз жалгыз иштебейбиз да. Биздин тегерегибизде бир топ мисалы кичинекей фермерлер иштейт. Жанагы айтып кетпедимби, былтыр биз 8 000 тонна чыгарсак, быйыл 20 000 тонна чыгарабыз. Ошо 20 000 тоннанын 8 000 тоннасын кайра эле кичинекей фермерлер жасап берип атат бизге. Мына алар тоок сатып алып, биз тоокту союп, алардан сатып алып жасап атабыз. Бул деген сөз биздин артыбызда мындай азыр кластерный развитие деп коет. Кластерный развитие дегенде биз ошону баарын тартып кетип атабыз. Ал болсо өзүнүн учурунда мисалы жем жасаган фабрикалардан жем сатып алат. Ал жем сатып алган фабрика болсо фермерлерден будай алып атат, тигин алып атат, муну алып атат. Мындай айтканда бир ийгиликтүү компания бизге окшогон, мындай айтканда бир пластты көтөрүп кетип атат да. Анан буюрса мына 100 ачылып атат. Менин оюмча ишкерлерге азыр мындай логически ойлогондо наоборот азыр экономикалык бир нерсе баштап кеткен мүмкүнчүлүк көбүрөөк го деп ойлойм. Эчтеке жок нерседен биз бүт нерсени өзүбүз жараттыбыз да. Мен жана айтып бердим тиги Кыргызстанда жожо жок болгондуктан жожону тияктан алып келатабыз. Жумуртка жок болгондуктан 3 жыл Турциядан ташыдык, самолет менен ташыдык жумуртканы. Элестетсеңер. Ошонун баары азыр Кудай шүгүр Кыргызстанда пайда болуп калды. Мисалы, ошол ишкерлерге биз азыр жожо сата алабыз. Жем фабрикалары курулду, жем сата алат. Мындай айтканда өндүрүш бул основа. Мамлекет өндүрүш жок өнүгө албайт. Биз ооба дордой бакты эметти, бирок деген аны менен биз алыска кете албайбыз. Эртең граница жабылып калса эмне болот? Айрыкча тамак аш багытында. Ошондуктан биз өндүрүштү колдон келишинче өстүрүшүбүз керек. Экономиканын эң мындай стабилдүү, эң жакшы өнүктүрөбүз десек, өндүрүш. Сиз тамак аш жагын эми сиз көптү билесиз, баарын билесиз да. Кантип эле ушул 5 направление айтсаңыз, ушул жаш ишкер бар, мен ойлонуш мүмкүн да. Кайсы багытына барсам, тоок жасасамбы же жумуртка алсам? Азыркы учурда мисалы эт десегер, эт жагынан тоок багыт эле эң тез өнүгүп аткан. Мисалы статистикага карасак, былтыр Кыргызстан 100 000 тонна эт жеди. Ошонун 20% ичибизден өндүрүп атат, тышынан 80% келип аткандыктан ошол жакта чоң потенциал жатат. Бирок ошо фермер катары азыр өнүккөнгө биз мисалы баягы айыл чарба министрлиги менен бирликте бизди көп мамлекеттик органдар колдоп атат. Фермерлер менен иштегенге аракет кылсабыз, ошондо ошол фермерлерге мисалы эмелер пайда болуп атат да, мүмкүнчүлүктөр. Эмени бул мен билген тоок багытын айтып атам. Экинчи багыт, экинчи же үчүнчү десер, просто магазинге баргыла, базарга баргыла, кыдыргыла, эмне өтүп атат, анан Кыргызстанда эмне жок ошо. Тилекке каршы жана полка деп коет го. Полкада ата мекендик өндүрүш балким 40%ды ээлейт. 60% дагы эле
чет жактан келип жатат. Ошонун ичинен бир нерсени тандап, ошол менен акырындап арабаны жүргүзө берсе болот да. Ата менкендик өндүрүш дегенде, мисалы үчүн бизде бойкот темасына козгоп кетет, мусулмандар көпчүлүк болгондуктан KFC маселесинде көп айтып калат, тойбостун эти 100% KFC'ни камсыздайт деп. Ошол канчалык чындык жана ошол тууралуу Жок, биз 100% камсыздабайбыз, бирок канча пайыз экенин биз өзүбүз да билбейбиз. Бирок 100% эмес. Бирок KFC'нин тооктору сизден алат. Жок, биз Кыргыз бул KFC деген бул дүйнөлүк бренд да, бул да жана FSC 6-версия деп атпаймынбы, аларда да ошондой. Анан алар тоокто алыш үчүн ошого окшогон өзүнүн лигасындагы бирөө керек да. Биз единственный Кыргызстандагы поставщикпиз. Казакстанда экөө эле бар. Анын көбүнчөсү Орус, Россияда. Сурагандай эле мен сураган. KFC'ни камсыздайсызбы ошо бойкот? KFC'ге биз контрагыбыз бар, KFC'ге өтүш да абдан оор. Аларга поставка кылыш да оор. Биз аны менен негизи сыймыктанабыз, бирок канча пайызын мен билбейт экенмин анын чын эле. Бизге айтпайт. Поставщик катары. Биз поставщик катары, бирок биз деген контрактты сүйлөшкөндө Дубай менен сүйлөшөбүз. Бияктан эмес. Мировой болгон үчүн контракттын баарын Дубай регулировка кылат. Напрямую ал жактан контракт түзүп, анан бул жактан. Анын баасындагы Дубай чечет, бул жакта эме чечпейт. Дагы мындай белгилүү компаниялар менен иштешесиз, ушул аларга балким тоок этин сатасыз, жумуртка сатасыз дагы. Кыргызстанда көп эле эме бар менен эле иштешебиз, көпчүлүгү менен. Анан бир кызыктуу окуя болгон, бир 22-жылда, 22-жылы тиги Казакстанда билесиздер, Макдональдс бар болчу. Казакстанда Макдональдс болчу. Бизге обращение чөт, Макдональдс эт издеп атат, жасап берилеш деп. Макдональдс кайсы Макдональдс деп анан көрсө алар бизде жанагы FSC деп атпаймынбы, жана дүйнөлүк эмеге кирсе, кимде сертификаттар бар деп туруп онлайн илинип турат да. Ошол жактан таап Кыргыз бизге кайрылыптыр. Бир жолу кайрылса көп деле эметкенбиз, андан кайра кайрылышта биз деген негизги маселе мындан этти Россиядан алыптыр. Санкция деген үчүн Россиядан албай калат этти. Казакстандын ичинде дагы недостаточно сертифицированный жок завод. Анан издеп туруп Кыргызстандан бизди табат. Силерде сертификат бар экен, давайте иштешели деп. Биз эт өзүбүзгө жетпейт, аларга сатабыз. Эми баягы көп ошончолук болуп кетерин маани белги эмеспиз. Эми биз хорошо ойлонуп көрөлүк, бирок мындай азыр бизде деле кыйраткан мындай силерге берчи эме жок дегендей жазып койгонбуз. Андан бир жарым жылдан кийин Макдональдс жабылып калды Казакстанда. Эт үчүн окшойт да. Эми официальный релизинде эме деп кетти, ошо биз баягы трудности сырьён таба албай койгон үчүн жаптык деди. Бирок чындыгы жабылган эми баягы саясий деп жүрөт. Мен чынын билбейм, бирок ушундай окуя болгон. Кызык экен. То есть мындай айтканда биз дүйнөлүк деңгээлде атканда ошо Макдональдс деле күчкө салганда бизди таап келди да. Ушул болбосо Центральный Азиянын баарынан. Эгер сиз ошо өзүңүз максаттарыңыз болсо, ушул дүйнөгө чыгууда кандай максаттарыңыз бар? Мындай кандай элестетесиз? Мындай бир кыялдар бар болуш керек. Ушундай кыялдар биринчиден Кыргызстандын ичин канааттандыруу. Андан сырткары бул баягы биз Дубайга да чыгып аракет кылып көрдүк, сатып да көрдүк, бирок баягы транспорт маселеси абдан чоң маселе болгондуктан бул тем более мен жана айтпадымбы, бул муздаткычтын ичинде ташылыш керек деген көйгөйлөр болгон үчүн биз бул все-таки региональный продукт деп классификация кылабыз. Бул Казакстан, Өзбекстан, эми Тажикстан менен баягы жакшырды. Абдан азыр эми кирейинен чектерибиз чечилди, сонун болду. Сөзсүз түрдө биз Тажикстанга да караштырабыз. Мындай айтканда ошо Россия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан. Анткени азыр Кытайга аракет кылып атабыз. Кытайга жана бышырылган эт боюнча протокол кирди. Стратегиялык жактан алганда биз Кытайга багыттаныштабыз. Бул буюрса тоок маселеси боюнча биз уже азыр аудит күтүп атабыз. Неме Кытайдан буюрса июлдун аягында келет деп атат. Кытайдан келсе биз буюрса Кыргызстандан биринчи баягы Кытайдын рұқсатын алған компания болабыз. Максаттарга келсек, тарых таржымалыңыздарды карасак дагы сиздер өзү негизи сэндвичтен баштап колбасага келип, себеп дегенде колбаса жакшы жок болгондуктан колбасадан келип эми эт жакшы болгондон эт өндүрүп, эми азыркы тапта туруп эмне маселе бар экен, эмнеге секирейин деп атасыздар?
эмненин маселесин чечейин деп атасыздар. Мен айтып кетпедимби, эт дегенде биз тоок этин чечкенибиз менен жумуртка чече албай койдук да. Жумуртканы туура түшүнүш керек. Жумуртка десек баягы магазинде сатылып аткан жумуртка эмес. Бул деген эме, бул столовый жумуртка деп коет, тиги инкубационный жумуртка деп коет. Бүгүнкү күндө инкубационный жумуртканын баасы 45 сом. Бул 5 сом болсо, тиги 45 сом жумуртка. Анткени анын ичинен асыл тукум эме бройлер чыгып атат. Бул мындай айтканда эме да, оплодотворен, орусча айтканда оплодотворенный эме чоң жумуртка. Биз ошону Турциядан ташып атып, жылда эми рейстер кымбаттап атат. Ошону Кыргызстанга жасайлы деп айтпадымбы жана? Кыргызстанда биринчи жолу. Бирок бул ушунчалык ишкен, биз 4 жылдан бери эме акча эле салып келатабыз, акча таба элекпиз. Акчаны дагы 27-жылдын буюрса аягында таба баштайбыз. Ушунчалык узун проекттерге кирип атабыз да. Буну мындай күчтүү бир компания болуп, мындай узак мөөнөттүү баягы акчасы бар эле компания кылбаса, стартапка кыла албайт. Сиз бүгүн акча салып 7 жылга чейин минуста иштеп, анан нолго чыгып, анан 7 жылдан кийин пайда табам деген проектти же мамлекеттин колдоосу керек. Же сиз айтып кеткендей, биз вертикальный интеграцияга картабыз да, биз болгон акча тапкан акчабыздын баарын ошол жакка жумшап атабыз. Биз анткени түшүнүп атабыз, бул деген системно стратегический безопасностька тийишет. Ооба биз фабриканы курдук, баарын кылдык, эртең самолет келбей калса жумуртканы каяктан алабыз. Ошондуктан бул асыл тукум породасын алып келиш деген, бул Кыргызстан мындай качественный бөлөк уровеньге чыгып атат тамак аш коопсуздугу жагынан. Биз ошону Кыргызстанда биз өзүбүздүн көйгөйдү эле чечпей, биздин проект боюнча биз өзүбүздөн бөлөк бүт баарын чечип, анан Казакстанга да экспорт кылалы деген багыттарыбыз бар. Бул мындай аябай наукоемкий, мындай узконаправленный эме да. Анан мен сиздерге айтып кетем, бул дүйнөдө эки эле кросс бар. Рос анан коп деген эки эле бар. Бар эле, яны эси Англия, Америка да. Ошол жактан чыккан бир асыл тукумду эч ким сатпайт. Бул деген жана эме да, мындай айтканда чистая линия деп коет. Ошондон чыккан бир жумуртка аягында 1 миллион жумуртка берет, 7 поколения. Анткени бир тоок өмүр бою 165 жумуртка берет да, ошентип өстүрүп кете берсер, Америкадагы жана ошо компаниянын ээси дүйнөнү контроль кылат деген сөз. Жана санкция кирип атпайбы? Россияга еще продовольственный санкция кире элек. Кудай сактасын, бирок продовольственный санкция кирип туруп ошо жумуртканы бербей койсо 2 жылдан кийин Россияда проблема башталат. Ножки бурча кайра жей башташат. Анткени Россия аябай экономикасын өнүктүрүп алды да. Бирок ушул мындай наукоемкий, мындай дүйнөлүк глобалдык таасир берген нерселерде санкция кире элек эч качан. Иранга киргизген үчүн Иран мисалы постоянный проблема алар деген ошо жумуртканы Турциядан сатып атат. Анан эртең Турция сатпай калса, Ирандын да маселеси абдан кыйын болуп калат. Биз ошол бул национальный уровеньден, национальный безопасность сыяктуу нерселерге биз частный компания катары баратабыз тоок келишилик менен. Эми эртең акча табабыз, таппайбыз, бул бөлөк маселе, бирок биз ошо системаны коюп, Кыргызстан кандайдыр бир деңгээлде баягы тамак аш коопсуздугунда көбүрөөк мындай защита болсун деген максатыбыз бар да. Бир оор заман же бир жагдай болуп калса, өзүбүздө ушул нерсе болуп калышы. Эми элестеттик эле, мисалы самолет учпай калды деп коелук. Каяктан алабыз? Фабрика турат, эме турат. Жумуртка жок болсо кайсы жөжө чыгат? Ал жумуртканы тиги эме берет. Ал бербей коет деген сөз, бул деген уже бул баягы анда баягы эме да, проблема. Эми ал эмеси аябай низкий да, что биз жок дегенде, мисалы азыр айтпаймынбы, жөжөнү алып келиш үчүн 1 жыл мурунку контракт да. 1 жыл мурунку контракт, анан аны алып келебиз, аны өстүрөбүз. Анан зато өстүргөндөн ал биз 1 жылдык жок дегенде гарантиябыз бар. Мисалы бул асыл тукум фабрикабыз жок болгондо, эме самолет токтоду, 42 күндөн кийин эт жок калмак да. Мында жок дегенде 42 күн эмес, самолет токтоду, 1 жылдан кийин. Мында узартып атабыз безопасностьты. Сон мен биринчи жолу отом ушул жөнүндө. Бул аябай кызыктуу нерселер. Мен ушунун баары кылган үчүн дагы биз баягы миссиябызды так белгилеп ошол жака барткан үчүн дагы, мисалы мен сайтта деле отурбайм, эми убактымды туура колдоноюш деп, анткени эң чоң ресурс, эң чоң менин оюмча байлыгыбыз бул убактыбыз да. Ошо убакытты текке кетирбейин деп алдыбызга миссия койдук, ошону жетели деген эле жана сиз туура айттыңыз да, ледокол депчи, ледокол сыяктуу эле баратабыз. Биринчи жолу эме бартабыз да.
максат ошол жака жетиш да, мындай бир аз мынтип жетебизби тигинтип жетебизби, ошо кыйшайып жетпей түз жетели дегенди оңдош үчүн күндө эле ошо менен эле элекпиз команда катары. Жалгыз эмес, чоң команда иштейбиз да. Сиз өйдө да айтып кеткендей, биз ачык компания деп атасыздар. Анан сиздердин конкуренттериңиздер бар эми мамлекет өлкөбүздүн ичинде. Алар сиздерге келип ушундай кеп кеңеш алып, сиздерден үйрөнгөн учурлар болду беле? Албетте. Мындай да бир определенный уровеньге чейин чыккандан кийин баары сүйлөшөбүз, айтпайм, Кыргызстан алакандай эле конкурент болгонубуз, баарыбыз эле бири бирибизди таанышыбыз. Жалпы кызыкчылыгыбыз болсо ошону чогуу коргойбуз. Анткени цивилизованный бизнес ушундай жасаш керек. Ассоциацияга бириктик, ассоциациянын ичинде талкуулайбыз. Албетте биз конкурентпиз, бирок биздин жалпы максаттарыбыз бар да. Эми бардыгы эмес, конечно, основной эмелер менен баары менен сүйлөшүп турабыз. Бул менин оюмча нормалдуу жана мындай туура жолго бириктик да ассоциация. Потому что эми бирибизден отуруп эле жашырып шубагандан эмне пайда? Биз жалпы мындай пирогду бөлүшпөй, пирогду чоңойтолу деген максатты коюшубуз керек да. Мен бир учурда Рихан өкүлдөрү менен сүйлөшүп калганда бир сонун сөздөр айткан. Алар айткан, бизге Тойбос конкурент эмес, бизге башкалар, биз алар менен наоборот бир кайыктабыз, биздин конкуренттер чет мамлекеттен келгендер деген. Тилекке каршы ушундай болуп атат. Мисалы өзгөр байкасаңар, мисалы ушундай ызы чуу болгон сайын эле, мисалы эме да, эмелерге, маркеттерге кирип көргүлө, четтен келген колбасанын долясы чоңоюп атат. Ал факт. Башында 2 болсо 3 болсо аз, мындай бир 20%, 23% менин оюмча доля полки деп эсептейбиз, четтен келген колбаса. Бирок бул көбөйүп бизде чечип алсак болот, достор. Маркетке киргенде ата мекендеги эле колбасаны алсак, алар деле бир аздан кийин кечке эле алып келип албайт, бирден чажайт, азайып баштайт, бара-бара жок болгонго барат да. Анткени эгер биз уруксат бере берсек, жакында такыр эле жок болуп калышы мүмкүн да, туурабы? Эми бул эркин рынок деп эсептелет. Биз ЕСтин ичине кирдик. Негизи маселе көп да, негизичи. Күчтүү мамлекет баары күчүнө салат. Биз тилекке каршы баягы күчүбүзгө кире элекпиз да, анан көп нерседен деле ачык айтканда биз ошол эле Россия Казакстандан көз карандыбыз. Ошол эле 90% буудайыбыз, суу майыбыздын баары эле ошол тараптан келип да. Мындай айтканда биз бир аз алардан күчүбүз азыраак болуп атат азырынча. Бирок ошону биз туура оценка кылып туруп, жок, биз кыйынбыз деп көкүрөк какпай, биз башыбызды көтөрбөй иштешибиз керек ар бирибиз. Башыбызды көтөрбөй иштеп, мына Израиль эмне кылып атат? Тегеренин баарында баары менен согушуп атат да, өнүгүп атат да. Биз дагы Кыргызстанда бирибизди тилдебей сынабай, мындай бир жакадан баш эмеден бир эмеден жең чыгарып туруп, башыбызды көтөрбөй иштечү убактабыз азыр. Бирибизде өзү эле болду. Бизде көбүнчө Кыргызстанда чоң компаниялар Highland Capital менен кызматташат экен. Ал компания тууралуу айтып берсең, жана бүгүнкү күндө анын долясы барбы жокпу? Highland Capital деп бул фондду айтып атасыздар да, бирок бул фонд түзүлгөнүнө 6-7 жыл болду. Мен ошол фонддун ичинде да мен да инвестормун, тоже эксклюзив балким силерге. Ал жакта IFC бар, ИБРР бар, анан кийин Кыргызстанда да эмелер бар. Мен да бирок Highland Capital деген ОСО бар, анан фонд бар. Биз Чолпонбек менен мурунураак таанышып калган үчүн ал өзүнүн жеке инвестициясын кылган, анан ошо Highland ОСО деген баягы ИБРРге чейинки фондунда да инвестиция кылган. Чолпонбектин өзүн айта кетип турган болсок, ал калды долясында, бирок анын инвестору азыр чыгуу процессинде. Бул эме чыгылат да определенный убакыттан. Азыр биз уже ушул жылдын аягы менен эме чыгып бүтөт. Биз кайра сатып алабыз доляны. Демек бул өзүбүздүн эле Кыргызстандын инвестиция компаниясы. Көбүнчөлөр мындай Highland Capital'ды укканда эме деп ойлойт го, бир бай чет өлкөдөн бирөө келип алып туруп инвестиция кылды деп. Жок, бул эми Кыргызстанда эле өнүгүп, биз деле байырда өнүккөн өлкөлөрдүн тепкичинде бартабыз да. Анан бул деле Highland фонддордун пайда болушу бул экономиканы өнүгүп атат деген түшүнүк да. Белгиси турбайбы? Анткени жана бирөө банктан алат, бирөө досунан алат, бирөө алат, бирок фонддордон бир 2-3% чейинки рынок бар да. Ошол жакты баары жабыш керек. Бул да жакшы негизи. Фонддордун пайда болгону, фонддордун Кыргызстанга келиши, значит Кыргызстанда келечек бар дегенди
түшүндүрөт деп айтсак болот да. Ошол эле KFC'нин келишинде эле биз негизи колдошубуз керек. Анткени бул дүйнөлүк бренд, дүйнөлүк марка, дүйнө глобалдашты. Анан бул дагы Кыргызстандын бир орусча айтканда привлекательностун көтөрчү брендтер. Башка мамлекеттен бирөө келүүгө. Башка бөлөктөр келүү. Бирок мен бир нерсени кыйгалдамакмын. Бизде KFC эмес, башка жакка барып бир Европага барып туруп, жана полкаларын ачсаң, тойбостун сэндвичтери турган болсо. Биздин глобальный баягы эмебиз ошондой. Ошондой болсо экен дейбиз, албетте. Ошого жараша аракет кылып атабыз, эми анын баары келечекте көрөбүз да. Убакыт көрсөтөт. Сиз айткан Highland Capital'дын вот эмесине алыш үчүн, жардамын алыш үчүн, ал инвестиция болуп кириш үчүн эмне требованиялар бар? Мисалы бизде көрүп аткан ачык айкындуулук. Любой фонд, мындай сиз мисалы могу кагазды көрсөтүп, эме баягы тетрадьтага ишенбейт да, анын бардыгы мындай ачык айкын. Мен айтпаймынбы, баягы стандарт десе көп элдер түшүнбөшү мүмкүн, бирок дүйнөдө эмнени кааласалар ошол жака стандарттарды киргизип койгон. Анткени бири-бирин туура түшүнүш үчүн. Мисалы биздин финансылык аудитибиз бар деп атпаймынбы, биздин финансылык отчетту дүйнөнүн баары тааныйт. Анткени бизде ошол эле дүйнөдө эме сертификация болгон, мисалы Baker Tilly деген британский компания аудит кылат. Биз ошону еще акча төлөйбүз да. Элестетсеңер, мына биз өзүбүз алар менен сүйлөшүп, бизди текшерип берчи, биз каягынан туура эмес болуп калышыбыз мүмкүн. Теги налогубузду туура төлөдүк, ошонун баарын текшерип беришти да, ошого текшерип, анан кийин силердики баары жакшы экен деп анан отчет жазып берет. Ошол сыяктуу эле тамак аш коопсуздугу деле ошондой, бекер келишпейт алар. Биз ошолорго айлабыз, биз мына силердин стандарттарга өткүзгү келип атат. Ушунун баарын жасадык. Анан биринчи өткөн 1,5 жыл даярданасың. Мына жөн эле өтүп кетпейсиң баары эле. Баарын аудит кылат, преаудит кылат, пост аудит кылат, ушунча өтүп, анан кийин ошонун баарына биз акча төлөп беребиз. Бул эмне деген сөз? Биз өзүбүздү баардык жагынан баягы коопсуздугун гарантия бериш үчүн ошонун баарына биз акчаны коротуп атабыз. Аны коротпосо кала акча бизде калмак, мындай айткандачы. Биз ошонун баарын киргизип атабыз да, ошол эле стандарттар. Мен стандарттарды жакшы көрөм. Стандарт деген сөз бул баягы качествого апарчу нерсе. Кайсы жагынан карабайлык. Стандарт управления жана менеджменттин стандарттары, муну бар, тигини бар. Мен азыр мына сиздерге айттым, биз деген корпоративный управление деген, ал жакта да стандарт бар өзүнчө. Кайсы киши кайсыны кабыл алыш керек, эмне кылыш керек, эртең мындай болуп калса эмне кылыш керек дегендей. Жанагы стандарт биздин тышыбызда газон бар, чөп өсүп атат. Ошо чөптүн канча сантиметрдан өткөндө кыркышыбыз керек дегенге чейин жазылган. Ошончолук жазылган. Мен мындай сиздерге айтып атам да. Эксклюзив катары. Чөп канча кыркылыш керек. Өзү негизи биз кайсыл жактан барсак ошол жакка кайтып келдик окшойт. Акыркы жагына келгенде. Анан достор, биз көрүүчүлөрүбүз жөн-жөнүнөн кетиргибиз келбейт. Азыр как раз тема болуп баары тойбост канчалык арам болобу, жака адал болобу, ошо баарын көргүсү келип аткандар, ал жакта еще андан тышкары экскурсия кылып, анан белектер бергенге даяр экен. Ошондуктан жакшы күмөн болсоңуздар эле, жаман күмөн болсоңуздар деле комментарий жазып кетиңиздер. Балким конкурстун утуучуларынын каталыгынан киресиздер. 20 адам дедиңиз, 20 адамды ошол буюрса тойбостко барып туруп, өзүңүз көрсөтүп, баарына айтып беребиз. Анан ошол жактан кичинекей белекчилерибизди берип, анан каалаган суроолорго караган мен өзүм жооп бергенге даярмын. Өзүңөр дагы командалар менен келгиле деп официальный түрдө чакырам. Көрүп кеткиле. Бизде келип мен Instagram баракчамга каталганын унутпаңыздар. Ал жактан дагы биз барып толук көрсөтүп чыгалы. Кандай экен чындыгында? Кычык мырза? Мен кошумча кылып ошол Мансур мырзаны да чакырып кетмекчимин. Биз менен кошо барып келсеңиз болот. Мансур мырза, бизди чакырабыз, чогуу барып келүүгө. Барып ошол жактан мындай талкуу кылалы, жөн жерден эле урушпай, кандай экен чындыгында бири-бирибизге далилдер көрсөтүп, чечүүгө келели. Менче биз ушул соңуна да жетип калдык окшойт. Достор, эгер ушул жерге чейин көрүп туруп, жактырууну баспасаңар бетиңер жок экен. Жактырууну басканды унутпагыла, өзүңөр ой пикириңерди калтырганды. Бизде адаттагыдай акырында сөз беребиз, сөздөн кийин акыркы 2 суроом бар. Биздин катталуучуларга өзүңүздүн клиенттериңизге мындай айтканда, сэндвич жеп жүргөн биздер жаштарга бир кайрылуу жасап кетсеңиз өзүңүз. Даже ол силердин чакырганыңарга чоң рахмат. Бул да площадка биздин өзүбүздүн позицияны көрсөткөнгө, ачыктыгыбызды айтканга. Бардык силерге жакшылык каалайм. Негизи эле өлкөбүздө тынчтык болсун, ийгилик болсун, өнүгөсүн. Биз дагы бизди Кыргызстандай бололу деп сыймыктанган өлкөгө айланалык, кыскасы. Буюрса. Акыркы 2 суроом,
Сиз накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Мисалы колбаса болсо накта колбаса тойбос деп түшүнөм. Эми накта чын эле абдан жакшы сонун сөздү тандапсыңар. Эми кыргыздар айтпайм, мындай бир нерсени берсе сону мындай жеткире берет да. Муну которушу да жок болуш керек орусчага. Накта баягы чыныгы деп түшүнөм. Эгер чын деп түшүнсөз, Кыргызстанда эң накта адам ким сиз үчүн? Эң накта адам андайлар көп. Эми бирөөнү айтып бөлөктөрүн капа кылып койбойдум. Мындай менин командам тегерек. Бизде иштеп аткан, мен билген күндө иштеп жүргөн жалпы командам накта. Кычык мырза, бүгүнкү коногубуз накта болдубу? Накта өндүрүшчү Накта мырза. Сизге бизге келгениңизге ыраазычылык билдирем. Ушуну келип позицияңызды билдиргенге. Менимче биздин көбүбүз ушул подкасттарды же дагы бир долбоорлор колдонсо, бир көйгөйлөрдү чечүүгө, көрсөтүүгө колдонсо, мен да аябай сүйүнөм, эгер бир салым кошсок. Ошондуктан достор, акырда айта турган сөздөрүм жаман күмөн болбой эле. Жөн жерден эле мындай талкуу жаратпайлы, жок жерден. Чындыгында тасыкталган болсо, чындык болсо, ат менен алып койсо 2 секунд токот го бизде. Сразу дароо кылабыз. Бирок бул жакта эч тасыкталган эмес. Чындыгында ата мекенди көндүрүш бул бизде эле колдойчу нерсе. Ошондуктан бир нерсени айтарда мурда бир чындык же тасыктагыла, же бир ойлонуп жакшылап айтканга аракет кыла. Сизге ушул ачык айкын келип бергениңизге ыраазычылык билдирем. Баардык суроолоруңузга жооп беребиз деп, көрсөтүп беребиз деп, ссылкаларды калтырып кетебиз. Өндүрүш комментарий жөнүндө эсиңиздерде. Анда эмесе бизде накта коноктор, накта алып баруучу накта сөздөр, анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.